Ашым Жақыпбеков, Айғашқа. Әңгіме. Елдің көбі меншік атпағып, базар учарға, айлапаға алчыланта меніп жүрішкөнін, кейбірінеке күлік шығып, майрам тойларды қадимкідей таптап, байгеге чағып жүрішкөнін көріп, Қылышбектің көптен бері бүйрі қызычу. Ақыры учыры келген бір жазда жылқының нарқы 40 тоқ болып қалғанда жалғыз саған ойын беріп, колхоздың құлынды бей алды. Жылқы ферманың құлқынына бірдеме сала қойып, бейіне атай күліктігіменен даңқы шыққан асыл тұқым күрең айғырдың үйірінен тандады. Жайды жайлата бейінің қымызын іште, келешегінің үміттенткен жерде чалыш елік ширақ, маңдайында татынақай қашқасы бар құлынды болса, Айғашқам деп ардақтап аспеттеп бақты. Бойы пас болып қалады деп, тайында түгіл құнанында да үйреттірген жоқ. Жылқышыға ақысын беріп, бек дайындап, колхоз жылқысына қошып, ал жайда жайлуға жіберіп алды. Анан бышты шығарында ғана сулық қылып, Айғашқасыны алғаш үзеңгі тепті. Тезген қақтырвай, алчақтап шар жүріп, үсті жайлу, белі бекем елік мүчі жануар Қылышбектің үміттен көрінді көрінді. Қылышбектің емки еңсегені быштының жүгірішін сыну елі. Көз башынан баштап адаттағыдай базар күндері көк бөрі шыға баштады, бір жолқысында Қылышбекті кірді. Көнбегенді қылып баш бербей тұш келді жұлынғаны болбаса, көк бөріні ала қачқан атты Айғашқа ұзатпай жүрді. Қылышбек қымылдап қалды. Додоғы салып қинабай, улақ талашып белін майыштырбай, мерек жолы жандай чап, быштысының чамасын байқады да тізгін тартты. Қылышбектің быштысы деп Айғашқа дару өлі оғыз келінді. Ануғы бір жағы қорстан болды, қайра көз тейбеге еледіп қысынды. Аға болбой кейінкі базардағы көк бөрді дағы аралашып, улақчыны жандай чаптылы таныш жігіт екен улақты қармата берді. Қылышбек қызып кетті. Улақты тақымға қысып баятан чалыға түшкен аттарға жеріндетпей, 5 шақырымдай айылына чымын құйын салып келді. Айғашқа быштысында мұнчалық шығады деп Қылышбек ойлаған емес. Құдай бұйырса ойдағыдай күлік болады екен, мұны тағы жетілдейін. Өткірінеме бір жерде құрштық қылып мизі қайтарылбасын, бір өй жарымдың көзі тейбесін деп, екінші улаққа жаппай сырқатып қалды. Егінтегін жиналып, елден қолы улам жұмыштан бошай берген сайын, той тамашалар көбейе баштады. Чоң кичіне болабы, байге чаула қалып жатты, Қылышбек алардың бірінен қалбайды. Барғаныменен қошылбайды, быштысының келешегін елестетіп, екі қолды берден қашын мықшып, тамашаны четтен қарап тұрады. Октябрь майрамына аралаш өз айылы көк бұлақта чоң тамаша болып қалды. Байылча жетілтеп байгесі болауы, башқасы болауы, емкі жылы чавайын деп сақтанып жүрген Қылышбек, бұл жолы қызып кетіп, быштысын кемеге байгеге қошып жіберді. Айғашқа мұрынқы күні базардан қату келіп түнкісін таң ашқаны болбаса, қадимкідей тері алынып суытылған емес. Бірақ кемегенің аралығы ырағы месілі. Нары болса 8-10 шақырым. Ар-ар жерден келген атақты күліктер ертеңке чоң байгеге сақталып, азыр чавучылардың қуаты чағылы көрінеді. Быштысының чында берегішіп чұрқағанын бір көрігі құмар болып жүрген Қылышбек, ұшларды байқап, тоғы кел деп, Айғашқаның құйрығын шарт түйді да, 12-дегі кенжесін менгізіп қошып жіберді. Ертеден бері бүркөліп тұрған күн кішіне дұвратып жап келіп, жолдың бұрпылдаған чаңын басып, бозорғын өңіне қаралжын түс беріп қайра басылды да, леп етіп жел жортпой түнеріп тұрып алды. Бұлыт жылчықсыз чыл қаптаған асман жерге жапыстап, тұш тарауы тұйықталып ортада ауа қысылды. Демалуға ор, үн шоқымына толқуай нық. Чекен ұмшытып дымықтырады. Топ тұрған қалың елдің қовыр-совыр дошы шыпқа түнекке чоғылған чымындардың үніндей төбеуді ғана қыжылдап, теревел құлақ-мұң кескендей ың-жыңсыз тұнжырап тұрды. Қап, құдайдың күнін қарасан көчашкөнсіп. Қылышбек өзінше күңкілдеп кей, елден оғыча шығып, бейше ұшатты да, бір топқы ошаяқты арқы терке жалғыз басып жүрді. Қылышбек ilgari жаш чағында өзінше таптаған атын бірінші жол байгеге қошқонды да, күн құды бүгінкідей түнеріп, асман көмкөрген қазандай тұмчықтырып, күліктердің жүрқашына ор болған.
Анда Кылычбектин аты журкамак турсын марага жетпей жыгылып, мууздуугу келбей мүрт кеткен. Узакка чабылганга сууту жетпегендик кылып каны күйүп кеткен экен. Ошону эстеп, ошондогу күндү элестетип, Кылычбектин көңүлү уйгу туйгу болуп турду. Кийинки 15 жыл ичинде менчик аты жок жүргөнү болбосо, азыр пайгамбар жашындагы Кылычбек өмүрүндө далай жолу күлүк чапты. Бирок ошо биринчи жолу менен бүгүнкүдөй болуп, эч качан мынчалык тынчы кеткен эместир. Айтылуу саяпкер Осмон келип кошулганда элдин арасы козголуп, бир тобу аны тегеректеп калышты. Арар кемиси ат үстүнөн кол сунуп, бажакта учурашып жатты. Осмондун коштоосунда үртүктөлгөн сур коёну жүрөт. Жону дүңкүйүп, сыртынан караганда кунарсыз бул жаныбар күркүрөө аймагында алдына ат салбаган күлүк. Ошондуктан эртең байгеге атын чапканы турган кээ бирөөлөр Осмонду ичин тартып, көрмөксөн болуп жүздөрүн тетирип урушту. Суркоёндун жүгүргөнүн бир көрүүгө куштар болуп жүргөн башкалары кубанды. Атты ортого салып суктана карап атышты. Осмонду алыстан эле тааныган Кылычбекте келе учурашты. Суркоёнду текеректегендерди көрүп, хайгашкамда ушундай сыймыкка жетер бекен деп тымызын улутунду. Эл сыйына урногон Осмондун баркына сыйынды. Анын жанында өзү эч кимдин көңүлүн бурбас бир жан экенине арданды. Нарытан бурул сакал бир абышка Осмонго тең тушуна тамаша айтты. «Бу сен Суркоёнуң экөөң байге бербес болдуң го, я?» «Буйрук. Алладан буйруган насип болсо не кыласың?» деди Осмон жайдара. Үнүнөн да өңүнөн да күлүгүн жаман көздөн кызгануунун бир белгиси көрүнбөйт. Тескерисинче сыймыктануу бар. «Аның ырас осеке», деп алиги киши жыгылыштуу күлүп калды. «Мындай атка көз да тийбейт балекет баскыр», деп ойлоду Кылычбек. Эгер Суркоён бир кырсыкка кабылып байгеге жарабай калса, аны менен Осмон экөөнүн сыймыгы өзү менен Айгашка экөөнө оошчудай сезилип кетти ага. Анан бул сезгендерин тереңине бекитти да Осмондун өзү менен сөзгө кирди. Мал жандын эсендигин сурады. Ал тургай айылда күйөөдөгү кызынын үй бүлөсүнүн амандыгын сурады. Суркоёнду мактамыш болду, аркы беркини сүйлөштү. Кылычбектин бактысына Айгашкасы кемегеден чыгып келди. Ал быштысынын чыгып келишин тилеген, бирок көп ишин алган эмес эле. Эми минтип, быштысы марадан учуп күйүп өткөндө көргөн көзүнө ишенбей, обол нес болуп туруп калды. Алдында башка ат келгенсидиби? Же чын эле Кудай бердиби? деп алактады. Анан жан эле ою жетсе да колу жетпей турган чоң сыймык чындап өзүнө конгонун анык билгенде, бүткөн бою ымыр-чымыр болуп, алкышын же Кудайга же Агашкасына айтарын билбей, эки тизеси калчылдап мууну бошоп кетти. «Айланайын журт аксар башыл!» деп бакырган бойдон атына боюн таштады. Айгашка күйүккөнүн, Кылычбек өрөпкөгөнүн басып, экөө жанаша турганда Осмон келди. «О, Кылычбек, сыймыгың кут болсун!» деди ал ат үстүнөн заңкылдап. Согуштан уулу келген энедей болуп турган Кылычбек «Ой, айтканың келсин айланайын!» деди. Адамдардын баары ага жакшы көрүнүп. Эки бети тамылжып турду. Аңгыча бир топ адамдар тегеректеп калган. Осмон атынан түшүп, Айгашканы айландыра карап келип, булуулунгон ысык омуроосун таптады. Жаныбар, таза кандуу мал экен. Кылычбек сыймыктуу жадырайт. Осмон Айгашканын сындуу мүчөсүн дагы айландыра карап, тишин ачып көрдү. Анан куйруктан алып, колуна орой кармап, көч менен булка тартты. Айгашка сол кетпеди. Ошондо биротоло купулуна толгондой Осмон быштынын соорусун таптап сылап, «Баралына келгенде ойдогудай эле болор», деп бу сөздөрдү өзүнө гана айткансып күңкүлдөдү. Үйүнө жетер менен Кылычбек бир соолук койду союп, тегеректеги аксакалдарды чакырып батасын алды. Ошо ойдон ал Айгашкасын бул күздө экинчи чапкан жок. Жаш неменин курчу кетип калат деп асый чыгар кезине сактады. Кылычбек кээде кеч убак эки колун артына алып, терең ойдо тунжурап, там ташын айлана басып калат. Тамдын төбөсүнүн бир четине беде жыйылып, андан бош жерине алабата чөп өскөн, шыптарын тооктор тутуп, шыркырап төмөн куюлган топурак алдынан чириген эрмендер самсаалайт.
Бақсыланы урулган дубалы шыбалбагынга одурайып, мал жан сүйкөнгөнгө жылма майланышып калган. Илгери ел жаңыдан кыштак болуп чогулуп конуп атканда, Кылычбек ушул тамдын дубалын өз колу менен сокконун, өстүн жапканга эрменден өтөөрү жок дешкенден улам атайы жер сугарып миң тесте эрмен жулуп келгенин, анда күч кубаты ташып турган кез экен. Ошентип балдары кызылет балапандай бир кылка жаш болуп, жардамдашаары жоктугуна карабастан тамды жалгыз өзү бүтүрүп алганын эстейт. Эстейт да ошого маашырланат. Азыр ал кездеги жаштыгы күч кубаты жоктугун ойлойт да, өмүрдүн тездигине муңаят, бирок бекер өтпөгөнүнө ыраазы болот. Тамдын оң ныптасына туташ бастырма салынган. Төбөсүнүн туш тараптары жабылып, чоң ортосу ачык. Муну көрүп Кылычбек эл чогулуп колхоз уюшулгандан кийин күрүлдөп кой ферма болуп турганын, өзү бир колек ылай урбай бу бастырманы ошондо киши жалдап салдырганын, алдыртан жеп ичип андан артканына 20 чакты жанды курап алганын эстейт. Эстейт да учурунда мырзадай болуп дуулдап өткөнү үчүн өзүнө дагы маашыр болот. Колхоз элдин кенчи эмеспи? Аны кимдер жебеген? Жесе биздей жесин, азыркылар эмне? Чөпчүлөп, деп өзүнө дагы ыраазы болот. Тамдын сол жак түбүндө төбөсү бурч-бурчунан тешилип үрпөйгөн тоок гана турат. Муну көрүп Кылычбек баягы согуш бүтөөр жылдары 30 кой мойнуна түшүп, фермеликтен шыпырылганын, шыпырылып кала берсе мейли го, аз жерден жоопко тартылбай, колдогу мал мүлкүн бөт берип, үзөңгүлөш эски досторун ортого салып жатып араң кутулганын, ошондо зайыбын жиберип кошуналардан 15 жумуртка суратып алдырып, чолок куйрук жалгыз мекияны бастырганын, андан чыккан жөжөлөргө деп, ушул тооккананы өз колу менен тердеп тепчип жатып араң курганын эстейт. Эстейт да баштагы дуулдаган чоңдук ошону менен бүткөнүнө кайгырат. Анан айлана басып тамдын алдына келет. Мында катар өскөн 5 түп терек турат. Баягы кой ферме Кылычбек катын баласы менен жайлуулуп жүргөн кездерде тун баласы Сарыбек анда мектепте окуп жүргөн чагы чоң энеси экөө кыштакта калып бу теректерди ошондо сайган. Эми бешөө тең бой тирешип балакатка жеткен кези. Кийин Кылычбек фермерликтен түшүп үйүндө отуруп калганда, ой, бу теректерди жоготсоңчу, эшик алдында күнөстөп отурар жер калтырбай, көлөкөсү эле түшүп турат экен. Кесип ташта, кышында отун болот, деп далай жолу балтасын курчуткан. Бирок Сарыбек көгөрүп болбой койгон. Болбосоң мына деп Кылычбек көрсө да көрмөксөн болуп, теректерди эчкиге да аарчытты, эшекке да кемиртти, түбүнө дайым мал байлап жүрдү. Бирок бой көтөрүп алган теректер зоолдо өсө берди. Ушинтип ал теректердин түбүндө бир топко делдейип турат. Анан эшик алдындагы сокудай ташка барып отурат. Урабайт да, эскирбейт, күн чубактап отурганга жакшы деп, бул ташты да ушул там салынган жылы атайы тиги кол арыктын кашатынан тоголоп келип орноткон эле. Таштын үстүндө эски талпак жаткан, чарчаган карт жорудай башын ийине катып Кылычбек эртеликеч ушунда отурган. Айгашкага чейинки миңгичи ушул болчу. Андан соң жайыттан мал келет. Кылычбек жандыктарын тосуп алып бастырмага камайт. Желини сүткө толуп өңүрөңдөп мөөрөп, тайтак мүйүз уyu келет. Бээнин айгашкадан кийинки тайын сатып уйду алган. Аны теги 5 теректин батыш жаккы биринчисине байлайт. Аңгыча мектептен жаңы кайткан кенже уулу огороддун убатында аркандалуу турган музоону алып келет. Ал уйдан кийинки терекке байланат. Эртеден бери көрбөгөнгө сагынып калган энеси мээримин төгө музоосунун маңдайын жалап, барбайган эмчектеринен көбүргөн сүтүн келиндин эки тизесине кыпчылган чакага агызып, еп турганын карап Кылычбек таш үстүндө дагы бир аз отурат. Анан кенчесин ээрчитип алып, төмөн суу жээгинде аркандалуу жылкысына жөнөйт. Аларды сугара келип, чоң курсак бээни жоош деп музоонун катарына 3-чү терекке, анын чунаңдаган жабагысын 4-чүсүгө, жабагыдан мурунку жылы туулган тайды 5-чи терекке байлайт. Айгашка болсо ардакталуу өзүнчө тиги терезе түбүндөгү акырда.
Анын бөлөк байланышы орун жетпегендиктен эмес. Биринчиден, тигилердин катарында кысылбасын деп. Экинчиден, үйдө отурганда да дайым көрүнө турсун деп жалгыз өзүнө атайы терезе түбүнө акыр курулган. Андай урматты түшүнбөгөн айван мал тумшугу менен түрткүлөп 2-3 жолу айнекти сындырды. Бул кесепети үчүн ээси кемпиринен да Сарыбектен да жеме уккан, бирок Кылычбек анысына кайыл. Ошентип эшик алдына мал толот, бала чаканын чуусу басылып, зайыбы менен келини кечки тамактын камында күймөнүшөт. Кылычбек болсо малын карап отуруп, таш үстүндө таттуу кыял агытат. Кудай аманчылыкка койсо, бул музой эмки күздө кунан чыкмак кунаажын болуп калат. Үстүнө дагы бир торпок кошуп колхозго берсек, бир бие аламын. Ошентип 2 бие. Бу тайда жаман чыкпас. Келерки жайда үйрөтүп, акталатып таштасам, айлапа базар учарга минилет да. Айгашка дайым табынан жанбай турат. Теги жабагыда ургачы энесин тартса жакшы бие болот. Аны менен 3 бие, алар жыл сайын аман эсен кулун берип турса, ошонун өзү бир үйүр жылкы. Жандыктарго Кудайга шүгүр азыр 15 жакты. 3-4 жылда 50-гө чабар. Эртең менен бир короо кой, бир үйүр жылкы короодон чыгып, кечинде тобу менен келип турса, биякта айгашкан жылдызы көтөрүлүп, намыс талашып турса, байлык мурат деген ошол эмеспи? Иши кылып, колдо бар мал коркулбайт. Андан көрө журт чакасы тынч болсо экен жараткан. Эңиркирип калган бул учурда колхоздун майда активи болуп иштеп жүргөн уулу Сарыбек жумуштан келет. Аркы беркини сүйлөшүп, экөө эшик алдында дагы далайга отурушат. Бир күнү ушундай сүйлөшүүдө Сарыбек мындай сөз баштады. Көптөн бери ойлоп жүргөн менде бир ой бар ата. Кылычбек унчукпай кулак салды. Сарыбек сөзүн улады. Там салсак деп жүрөм. Кылычбек бурулуп карады. Бу там чык дедиби? Элди көрчү, баары эле маңкыйтып, жакшынакай там салып жатыр. Биз да эл катар болгонубуз жакшы эмеспи? Бу сөзүн жүйөсүнө Кылычбек муй түштү. Илгери өргө көтөрчү эле. Эмки өргөңөр там эмеспи? Мейлиң. Атасынын көңүлүн жоошутуп коюп, Сарыбек сөздөн тогутер жерине өттү. Быйылдан камынып, эмки жайда тургузуп алгандай болсок. Элди көрүп жүрөбүз, машакаты көп жумуш экен. Быйыл кышы менен тактай, каалга терезелерин, анан үстүн жапканга түнүккө же шифер дайындап коюш керек. Ишке жарамдуу 2 бүлө. Экөөбүздүн колхоз жумушунан колубуз бошобойт. Жайында тамды өзүбүз кайдан тургузалы? Уста жалдайбыз го. Анын акысына да каражат керек. Ошо менен бир топ. Сарыбек кичине токтоло калып, жетиктеп тунжураган атасын көз кыйыгы менен чалып өттү. Ушу каражаттарды азыртан топтойлу. Өзүнчө там салгандарга колхоз карыз акча берет, аны алсак. Бирок ал деле жетпейт да. Ошон үчүн калганына жандыктардын 10 чактысын, анан тиги менен айкашканы сатсак, жылан басып алгандай Кылычбектин жүрөгү шуу этте түштү. Эмне? Айкашканыбы? Деп терс бурула колун катуу силкиди да, этек жеңин кагынып ордунан жөнөдү. Тамың менен тамыраң бол. Огузба мага. Дагы бирдемелерди өзүнчө күңкүлдөп үйгө кирип кетти. Байкабай айтып жибергенине Сарыбек өкүнүп калды. Бирок мынчалык сөз баштаган соң эми чечкиндүү киришүүгө камында. Кечки тамактан кийин Кылычбек небересинин алдына алып эркелетип, көңүлү жайдары отурганда, Сарыбек алиги үзүлгөн сөздү кайра баштады. Ата, деди ал үнүн жумшак чыгарып. Макул, кааласаң айкашканы тийбейле. Анын ордуна бээни жабагысы менен саталы. Ошентсек туура болот го, Там салып алсак, бие табылат да. Кандай дейсиң? Кылычбек аны акшыя бир карап алды. Анан, тамдын мага кереги жок, малга тийбейсиң, деди да, ушуну менен сөз бүттү деген кыязда кайра небересин эркелете баштады. Атасы чындап сөзүн укпасына көзү жетип, Сарыбек бүгүнчө тиштеней отуруп калды. Кылычбек канча мөңкүбөсүн, акыры Сарыбек аны жүгөндөдү. Бээни жабагысы менен тайды булардын артынан 10 кой сатты. Түшкөн акчага тактай алып, бир уста таап, терезе каалгыларын жасатып,
Кышы менен таамдын туникеден башка керек жарактарын бүт даярдады. Жаз алды менен дагы киши жалдап кыш куйдурду. Жайында дубалын тургуздуруп бүттү. Туникеге акча жетпей чатыры жабылбады. Кум шубагы бүтүп бирок акталбады. Кар түшкөнчө кирип алууга Кылычбектен башкалары бүт шашты. Кылычбек болсо жаңы тамга кээде гана үйдөгүлөргө көрүнбөй келет. Ичи сыртын айлана карайт. Сакалын экчеп өзүнчө Кудай урган. Мен асем дегениң менен бу тамың же сүт бербесе же байгеге чабылбаса кура элесаң кайгандан эме чыгат? Мындан көрө жаманда болсо теге мал табарияске тамым куттуу эмеспи? Хай, тилезар акмак ушу 4 дубалга ушунча каражат жоготуп кайран мал деп күңкүлдөп кей берет. Акча жоктугу аз келгенсип туникенин табылышы да кыйын эле. Акчаны ойлогондо атам канча туйласа да акыры айгашканы сатамго деп ишенип, Сарыбек тияк бияктан тунике иликтеп жүрдү. Малчылар жайлоого көчкөндө Кылычбек айкашкасын колхоздун жылкысына кошуп жиберген. Жайлоо отуна не жетсин, арыган ат аптада семирет. Ошону ойлогон Кылычбек атын күзгү суутунун алдында жакшылап чыңалтып алайын деген. Эл жайлоодон түшөрүнү жарымай калганда айгашканы кайра алдырды. Жаканын жашык чөбүн оттоп жүргөн баягы түрү жок. Таскыл жүнү жылтылдап суу жукпайт. Көкүнүн көк кыргытып ыргыштайт. Моюнун ийип, көзүн сүзүп, кылыктанып ойноктойт да эркелейт. Халанткен сайын ээсинин эт жүрөгү элжиреп, көкүлүн улам сылайт, улам тарайт. Кумары такыр таркабайт. Кыялы да алда кайда учат. Ошондон баштап Кылычбек аптада бир тери алып күлүгүн суута баштады. Арам тери улам төгүлгөн сайын кам денеси чымыр тартып, башта салаңдабыраак курсагы ичин көздөй жыйрылып, айгашка тасмадай чыңалып ката берди. Көптөн күткөн күз да келди. Той тамашалар башталды. Төмөн Осмондун айылында болгон тойдо Кылычбек айгашкасын биринчи жолу байгеге кошту. Айдалып кеткен күлүктөрдүн карааны көрүнбөй калгандан тартып Кылычбектин көңүлүндө бир сезим жаралды. Айгашкасы чыгып келерине эмне үчүндүр көз жеткенсип, алдыдагы кубанычка жүрөгү эртелеп түрсүл кагып турду. Күлүктөрдүн чубалган карааны ырактан кайра көрүнгөнчө далай убакыт өттү. Ошонун ичинде ал сызмадай чубалган жолдон көзүн алган жок. Алыскы дөңдүн түбүндө жол имериле берген жерден алдыда келаткан аттын сереңдеген карааны өзөл кесил көрүнгөндө Кылычбек аны тааный койгонсуда. Айгашка! Деп жиберген үнүн өз кулагы укту. Айланайын Кудай, бере көр! Деп аттын алдын тосо бир тап жерге кулагылыдай калдактап чаап барып токтоду. Аба жарып, жебедей сызылып келаткан ат Осмондун Суркоёну экен. Аны көргөндө Кылычбек турган ордунда моло таштай селейип катты да калды. Суркоёндон кийин бир кызыл ат, анын артынан күрөң ат өттү. Кылычбек алактап калды. Назарында айгашкасы ири алдыда келип, аны өзү байкабай калгансы да. Эли кымкыт түшүп аткан теге мара жакты 2-3 жолу акмалай карап, айгашкасынын көзүнө чалдыктыра албады. Кайра төмөн карады. Ал ушинтип эсин жыйгыча биринен сала бири чубап, байге сайылган 7 ат тең өтүп кетти. 8-нчи болуп айгашка көрүндү. Ошондо Кылычбектин үмүт ишеничи быркырап, жылдызы түштү. Темирип ат бастыруу түгүл, бир деме ойлоого дарманы келбей, шалдайып жол боюнда туруп калды. Байгеден аты чыгуунун кубаныч сыймыгы Осмон үчүн көнөмүш болуп калса керек. Кылычбек анын жүзүнөн анчалык толкундууну көрө албады. Өз өнөрүнүн сырына каныгып, ар кандай ишинен чекилик кетирбесине бек ишенген, ошол артыкчылыгына маашырланган чебер уста сыңары Осмон башта кандай жайдар болсо, азыр деле ошол кейпинде. Кылычбек ага суктанды, таңыркады. Анткени менен Осмон алдыртан өз атын айгашкага салыштырып, ичинен бирдеме сезип калгансы да. Алыс жакын, ар кандай аралыкка жүгүрүп жүрүп, кандем болгон Суркоёнго бул жолу менсиген нечен күлүктөрдөн озуу кыйын болуп, ал кубатын ар бир арыш ташташына эсептеп зарп кылып, жанын аябай үрөгөн окшойт. Бул олонгон жан терине киринип, керпигин көтөрүүгө алы келбей, калч этип өпкө кагып мүрүгүп турат.
Анын жанында Айгашка кулактарын кайчылаштырып тың, жети аттан кийин калганы болбосо өкүм келди. Жаныбарды бекер өксүтүпсүң, деди Осмон капысынан. Шорту жаным, табынын эмнесинен жаңылдым экен, деп арына сынып турган Кылычбек ага жалбарыңкы карады. Бирок Осмон башка сөз катпады. Сыр жашырган бойдон жүрүп кетти. Айкашка илки басып, анын үстүндө Кылычбек үңкүйүп, экөө тең үйгө уурулууга кармалган баладай жертиктеп келишти. Иштин жайын Сарыбек ушундан эле түшүндү. Тунуке табылып калса, атам атын саттырбай кечирленер бекен деп, жүрөкзада болуп жүргөн ал сүйүнүп калды. Кечкиде сыркунда отурганда кыйтып сөз салды. Кыш жакындап келатат, тамга кирип алсак болот эле. Кылычбек бирдемеден шек туйган кирпичечендей түксүйдү. Олурая карады. Кире бер, сени ким кой деди? Киргенде үстү жабылбаса, калпагы жок таздай болуп кантип отурабыз? Кылычбек үңкүйгөн калыбында ийинен дирт кагып, түнөрү унчукпай койду. Сарыбек кайра обдулуп сүйлөмөкчү болду эле, абасы эрдин тиштеп башын чайкады. Карыхан абышкасын кемпири аяды. Жарым ай өтпөй, ошол тегеректеги башка бир айылда дагы байке болду. Кылычбек Айгашкасын мында да жапты. Өткөндөгүдөгү чоң үмөт, ага учкашкан ишенич бар эле. Бул жолку да жансерек үмөт гана бүлбүлдөп турду. Шокшурулган сур коён көкүлүн желпилдетип марадан биринчи көрүндү-көрүнбөдү Кылычбектин чың тартылган жүрөк кылы чарт үзүлүп кеткенсиди. Жансерек үмөтү жалп бөштү. Айгашка дагы чыкпай калды. Эч ким эчтеке дебеди, тийбеди. Бирок Кылычбек өмүрүндө мынчалык кордук көрүп, намысы жерге тебеленген жан эмес эле. Чыккан аттарды мактап дуулдаган элдин арасынан өлбөгөн гана 4 шыйрагы араң сурулуп кетти. Жанагы тойдогу калдайган калың эл шылдыңдап күлүп, артынан "Ай, Кылычбек саяпкер согат" деп келе-келеп кыйкырып келаткан сыйта жонумуздап дүрүлдөйт. Бараткан үйүн ойлосо, Сарыбек эшик алдында ырсая көлүп табалап турушкан сыйт. Кылычбек баруудан заарканат. Барып Сарыбектин табалаган заар сөздөрүнө кабылгыча, көз көрбөс, кулак укпас, башка бир жакка кетип калгысы келет. Бирок аттын башын бура албайт. Талаадан козуларды жамыратып жиберип, үйдөн тил угаарына заарасы житип бараткан жетим балача аргасыз кете берди. Үйдө Сарыбек жок эле. Ал ошол күнү Тунуке издеп шаарга кеткен. Уулун сагынып калгансып, "Эмне көрүнбөйт?" деп Кылычбек кемпиринен кыйтып сурап, шаарга кеткенин укканда бир балээден кутулгандай жеңил дем алды. Сарыбек кайра келгенче бүгүнкү сынганы эскирип калар деп көңүл жооткотуп өзүн өзү сооротду. Аябай чарчаганын ошондо сезди да шалдая отурду. Бирок Айгашканын кайгылуу окуясы эртесинде эскирип калбастан Сарыбектин келиши менен кайра ырбап жаңырды. Сарыбек үйгө кирип көчүк баспай жатып түз эле "Айгашканын байкесин мага калтырдыңарбы?" деп сурады. Кылычбек жыйрыла түштү, унчукпады. "Ия, Кудай уруп дагы чыкпай калган дейм" деп күлүп калды Сарыбек. Кылычбек ызага укту. "Ишиң болбосун" деди тултуюп. "Алдабай куш Айгашка, күнү бүткөн тура." Чай ичип кичине дем алган соң ал жай сөзгө кирди. "Ата, эми сөзгө келели. Мен шаарга бардым. Тунуке табылды. Ошол жерде темир меш жасаган бир устакана бар экен. Тааныш киши салып сүйлөштүм. Иштин баары эми акча табышта эле калды. Жолдо келатып ойлогонум ушул болду. Колдо 4-5 чандык калды. Аларды саткан менен да жетпейт. Уйду сатканда сагынсыз калабыз. Айланып келип эле мен ушу Айгашкага токтодум. Рас, эми Айгашка..." Сарыбектин мындан аркы сөзү оозунан өчүп кетти. Кылычбек үн катпастан желбеге чепкенинен бир жеңин кийип, экинчисин таппай түрткүлөп, ордунан тура жөнөдү. Бурулуп жүзүн көрсөтпөдү. Улагада кепичин бутуна сала албай улам апкытын жапшыра тепсеп кичине буйдалды да эшикке чыгып кетти. Сарыбек ордунда селее катып отурду да калды. "Атат, арман-ай, ушул аттын табын таба албадым го" деп ойлосо, Осмондун "Баягыда бир жаныбарды бекер өксүтүпсүң да"
деген сөзі қылт есіне келеді. Кейде қариялар топташып бір тойдығы байгене, анда шыққан күліктерді кеп қылып қалышса, Кылычбек бір жұмышты шылты оламыш болып, қақырынып, түкірініп, етек жеңін көвініп, орнынан тұра жөнейді. Түгіл, кейінгі учырларда 2-3 кішінің башы қошылғанын көрсе да, айғашқаны жамандап атышабы, мені шылдыңдап атышабы, деп чочылап, же мені көріп қалышы естешпесін, деп қорқып тұрчу болды. Біреу жарым тақыр башқа несері жөнді сөйлеп қалса діле, қоқыс айғашқамы естебесі екен деп, зарқанып тұрчу болды. Сарыбек кейін шардағы Туникеге сөйлештірген кішісінен, Тунике жоқ, сатылып кетті, деген хабар алды. Аға, ошын чу бара болдым еле, кемі қайдан іздейін? Атамда азырынша атын сатар пейілі жоқ. Көз кештеп қалды. Тамға бұйыл кіре албайбыз ғой. Аннан көрі айғашқаны соғымға байлап, қышқы шілдеді қасап қылсақ, жаз алды менен пулын жиып алып, Туникеге ошында қамырайын. Атамды ушыға көндіріш керек еме, деп ойлады. Ушу учурда активтердің арасынан колхоз елден мал сатып алат екен деген сөз шығып қалды. Мұны ұққанда Сарыбек айғашқаны колхозға сатсам деген ойға кетті. Бирок айғашқа мамлекет баасы менен қанчаға өтөрін, ал эми қасап қылғанда қанчаға түшөрін есептеп, қасапшылық ийге екенін чешті. Эми атасын гана ертерек көндүрүү қалды. Ал үшін Сарыбек ақсақалдарды чакырып кеңеш курууну туура тапты. Кылычбек эшик алдына жая салынган таар үстүндө атына жем деген 3 кошууч бугдайдын ташын тере отурганда, таяғын беліне тура қармап, бөчүлөнбөгөн ичигинен 2 өңірі жер чийип, Турсуналы карыя келди. Саламдашкан соң ал дуалга далысын сүйөй отуруп, жерде жаткан ат тезеген таяғынын учу менен серпип таштады да, акырда турган айгашканы сынай карады. Көлөгүңдөн табы кандай? Кылычбек туруп барып атына жемилди. Табын жакшы келтире албай жүрөт окшойм. Кыймыл этсе, жал куйругу жибектей төгүлгөн айгашка жем баштыктын түбүн тумшугу менен түрткүлөп, будайды күртүлдөтө чайнаганын кумарлана карап бер топтурду. Анан ашкан ынтаа менен үстү башын куйругунун учуна чейин сылап сыйпап өттү да, арткы туягынын түбүндө булоолонуп аткан бир тоголук тезегин абай менен алып, алаканына салып Турсуналынын жанына келип отурду. Тезекти бармагы менен ушалап, ушандынын арасын тирмиеп жатып карады. Коңурсуган жытын искеп көрдү. Шектенгенин таппагандай тезектин ушандысын колунан кагып жиберди. Көкнүм жуккан колун боз трайке ичигинен шакмарланган өңүрүнө сүрттү. Ичинде ысык барбы дейм. Тезеги таза эле. Кылычбектин баятан берке кыймылынан көз айырбай, анын ат бакканга ашкере дилгерлигине таңыркап, ичинен анча жактыра бербей отурган Турсуналы эме аны эмне үчүндүр аяп кетти. Эсирген тигил ат Кылычбекти үзүрсүз мээнетке салып эзип жүргөндөй сезилди ага. Бирок бул сезгени Кылычбекке жакпасын билип ачыкка чыгарбай, жөн гана калыстыгын айтты. Ысыгы бар мал ушунча семирчү беле. Агыры байгеге эт түлүк кылып жүрөт го. Жайында жакшылап тере алынмаган окшойт. Жакшы эле алынгансыган, ким билет. Жаныбар кубаттуу мал 40 жигитке куп жарар эле. Кылычбектин кабагына бырыштар катталыша түштү. Мындай асылды 40 жигитке коркулуп эмне? Кылычбектин тырчый түшкөнүн сезип Турсуналы башка сөз катпады. Дулдуй унчукпай отуруудан Кылычбек өзү да оңтойсузданды. Аттын туяк алдына кирип оттоп жүргөн үкү баш туукту шылтоолоп, төт деп этек чеңин кагына орунан турду. Жеминже бүткөн атка Кылычбек чачыктуу жабуусун жаап, басмайыл тартып атканда эски тумагынын 2 кулагын шалпаңдатып, белинен бек курчанганга куур тонунун көчүк тушун казан көмкөрүп алгандай томпойтуп, Жумагул карыя келди. Оозундагы асубайын бүркөп, тамагын кыра ачуу какырынып салам айтты да, Турсуналы менен кол алышып катарына отурду. Эгине аккан асубайдын суусу аралаш көк шилекейин жеңи менен сүртүнө көздөрүн кымыңдатып, атты жалт-жалт карап алды. Бу айгашкаң бизди байгеге туйтундурмак турсун, өз жемин актабады го кыз талак. Кылычбектин далысы билинер билинбес дирт эте түштү. Жемин актабаганда сенин бедеңди түгөтүп атабы? Деп курс этти. Түзеле жабылган жабуунун бучкактарын тарткылаган болуп,
аттын наркы капталына өтүп кетти. Жумагул илее калды. Өзүрүн көрсөтпөгөн малга беде коротуп менемне, сен дейсиңби? Сендей неме баркына жетип атпагалабы? Деди Кылычбек аттын далдасынан. Турсуналы дароо сөзгө аралашты. Атта айып жок. Сәл эттүүлүк кылып атса керек. Эттүү, Деди Жумагул башын икеңдетип. жаш мал эмеспи? Азыртан байласа, кышкы челде де куп семирер эле. Айныбай 5 ел каз чыгар эле түке. Жараттуу буту ташка тийгендей болду Кылычбек. Ичинен көсүңө пале келгир деп сөгүндү да акырая тиктеп аттын далдасынан чыга келди. Башканы бүтүп эме ушул аттын казысына көз артып калдыңбы? Жумагул чочуп кетти. Көз артса эмнекен? Же Бирок аны сүйлөтпөй Турсуналы туурадан кара күчкө каткырып жиберди. Жумаке, ай, балача сүйлөйсүң да байкабай. Күлүктүн этине тишиң өтмөк беле сенин. Кылычбек менен чаңырышмакка даярданган Жумагул Турсуналынын бул айтканына ала сала же күлө албай же ишене албай илее карап токтоло калды да анан кошо ырсайды. Турсуналы ушундан пайдаланды. Кара күчкө чыгарган күлкүсүн токтотуп, тамашаны койгула деген кыяз менен Кылычбекке суроо катты. Сарыбек кайда кеткен я? Бул эки чалды Сарыбек чакырганын Кылычбек кийин алдыга эт келгенде билди. Бирок мейман чакыруунун бүгүн ылайыгы деле жок экенин ойлоп, Сарыбектин көңүлүндө эмне максат болгонун ачык баамдай албай, айгашка жөнүндө болуп жүрбөсүн деген бүдөмөк божомолунан кооптонуп отурду. Чакыртуудагы атайын максатты угушпаган тиги эки карыя болсо тамак жеп кетсин деген экен го деп ойлошкон. Жанагы кыжың-кыжыңдан кийин Кылычбектин кабагы ачылбай тырчып отурганга ал экөө да үй ээси сүйбөкөн кудайы коноктордон бетер оңтойсузданып, тамакты деле анчалык каалабай калышты. Чакыртарын чакыртып алып, Сарыбек өзү эмдигиже келбей кечиккендиктен эт бышкыча үчөө тең чечилип майып куралышпады. Бири быйылкы күздүн мээримин айтты, берки экөө ага баш ийкешти, бири турмуш оңолгонго эл арасында аш тойдун да көп болуп атканына ыраазылыгын билдирди. Калган экөө аны кубатташты. Бири кудайдан элге тынчтык сурап, балдардын өмүрүн узак кылып өткөндөгүдөй кыргын согушту журт башына келтирбесе экен деп тиледи. Ага үйдөгүлөрдүн баары тилектерин кошто. Бирок муну менен сөз кызыбады. Урушуп алган балдарча дулдуюшкан өздөрүнө ылайык көрбөй, же кызыктуу кеп ойго келбей эле ар кимиси өз оюна батып тым-тырс отурушту. Эт туралып, шалданып, ал-алга келгенде босогонун Сарыбек көрүндү. Чыдамсыз отурушкан үч абышка тең аны көргөндө аралжы табылгандай жеңилдене дем алышты. Сарыбек жалпы салам айтты да, кончунан камчысын сууруп, каданын боорундагы мыкка илди. Пальтос менен аны сыртынан кийген плащын бирге чечип, керебеттин аркы ийнине арта таштады. Анан зайыбы беленденип кармап турган кумгандагы сууга колун жууду да, сүлгүгө чалабыла аарчына атасынын төмөн жагына келип сыңар тизелей отурду. Колхоздун майда активтери кеч маал, кайда кармалары белгилүү болсо да, ыңгайсыз жымжырттыкты бузуу үчүн Турсуналы: "Жыйналышыңар болдубу? Кечиктиң го?" деп сурады табакка колун салып атып. Колхоздун жумушуда башкарманын нарядында отурдук. Чоңдордун арасында кандай кеп жаңылык бар? Сарыбек этти бурдура ашап жатып, башын көтөрбөстөн булдурады. Жаңылык деле жок. Дагы бир аз жеген соң Жумагул салааларынан сарыккан майды жалап, кейкейип, карс кекирди да кетенчиктеп чалкалай отурду. Дасторконун четинде турган пияладагы сорпудан 2-3 ууртады. Анан оюна бирдеме түшө калгандай, пияланы жерге койбостон Сарыбекке элее карады. Колхоз элдин малын алат дешет, чынбы я ошо? Кылычбектин куйкасы курушду. Кайдагы бир жок сөздү таап алат экенсиң, деди жер тиктеген боюнча. Жок, сөз болгондо мен оюман чыгарып алды дейсиңби? Элден укканымды айтам да. Биз кандай укпайбыз? Узун кулактыгың кай сенин? Ой, сен эмне эле бүгүн аттай чунаңдап калгансың я? Турсуналы кейип калды. Ай койсоңорчу, бала болуп кетесиңерби? Атасы эки карыяны жактырбай отурганын Сарыбек биле койду. Аныгын билбейм, ошондой каңшаар бар.
dedi da карыялардын чакыруудагы оюн эртерээк айтууга камында. Дастркан жыйналып, колдорго суу куюлуп алдыга чай келгенде Сарыбек оңдонуп отуруп тамагын кырына сүйлөдү. Жумакемдин азыркы айткандарында чындык бар. Бирок колхоз жеке менчик малдын баарын алат деген туура эмес. Аттарды гана сатып алат экен. Кылычбек уулун селт бир карап алды. Сарыбек аны байкамаксан болуп сөзүн уланта берди. Ат жаныбар жем чөптүн ажалы турбайбы? Азыр элдин баары эле ат багып калыптыр. Ал жакшы го, бирок аттууларга огородун айдаган беди аздык кылып, колхоздун чөбүнө шерик болушат экен. Анын үстүнө колхоздо жумуш бүтпөй атса, көкбөрү деген бале башталат. Кыш кирип келатканда иш создугат, айдоо тепселет. Кээде киши да майып болот. Ушуларды көрүп бир акылга келели да. Кылычбек калп десе да сөзү чын чыкканга корустан боло түшкөн Жумагул кийиздин четин ачып насыбайын түкүрдү да оозун жеңи менен арчый чокчо сакалын экчеди. Өкмөттүн күйгөнүндө эле баарынан калса, кыз талак десе балдары өлөр тирилерине карабай чабышат го. Жумушту унутуп коюшту, ермеги арак менен эле көкбөрү. Колхоз эмгекти көп берип жаман көндүрүп койбодубу? Эмне десең, атадан калган иш барбы? Бүтөт деп манчыркайт кыз талактар десе. Кылычбек жертиктеген бойдон мулжуюп унчукпады. Сарыбектин бул айткандары чынбы же айгашкы үчүн үчөө башта сүйлөшүп алган митамдикпи, кайсынысына ишенерин билбей отурду. Атайын кабарылган кишиче Жумагулдун оозунуп сураганын, анын сөзүн Сарыбек коштоп кеткенин акылында териштирип, бул айтылган жаңылык үчөөнүн гана митамдиги экен деп чечти. Ал эми болор сөзүн учугун билип калды. Сарыбек өнсүз үңкүйгөн атасын бер карап алып, тамагын кырына эки карыяга жүзүн бурду. Ошентип, колхоз элдин аттарын теги сатып алмай болду. Мен муну кече уктум. Туке, Жумаке, экөөңөрдү чакырганымда ушул тууралуу болчу. Күткөн сөз чыга баштаганда Кылычбек ачуусун чыйралта берди. Сарыбек сөзүн улантты. Кеңешип кескен бармагы оорубайт дейт. Биздин уруунун аксакалдары деп мен силерди кеңешке чакырдым. Деп, анан ал айгашкы менен там жөнүндө атасы экөөнүн ортосундагы көптөн берки чатакты жондотуп айтып өттү. Башта айкашканы сатсак деген ойдо жүргөнүн, бирок сүйлөшкөн тунике жок калганын уккан соң сатуудан көрө кышында касап кылууну оң тапканын, колхозго сатуу менен колдо союунун кайсынысы ылайык экенин айтты. Акырында мен ушуларды айтсам, атам такыр болбойт. Күлүк таптаганда өзүнчө бир түйшүк экен. Күндүз тынымы, түндө уйкусу жок. Карыган кишиге бул өзү курулай мээнет да. Андан көрө заңгыраган тамда тынч жатканы жакшы эмеспи? Деп сөзүн бүтүрдү да эки карыяны алмак салмак тиктеди. Ал экөө Кылычбекти карап алышты. Атам чаңырып сөз сүйлөтпөс бекен деп чочулады эле Сарыбек, бирок Кылычбек мулжуюп жерден башын көтөрбөдү. Анда санда гана ийини булкунуп, түйүлгөн жаак эттери диртилдейт. Буттары уйган турсуналы мандашын жазып, чалкалай жай алып отурду да, бир саам тынчтыкты бузуп, кебин салып аттуу баштады. Айтып отурса Сарыбектики жөн экен. Жел жүрбөй чөп башы кыбырабайт деген. Мынчалык сөз болуп калган соң, колхоз аттарды да алышы ыктымал. Алганда бекер тартып албайт экен го, кунун төлөйт. Бирок касапчылык кылсаңар өзүңөргө шорпо шилең артат. Пулу да колхоз бергенден мол түшөт. Кеңешти уксаңар, Сарыбектин айтканына көнгөнүңөр дурус. Мен баягы эле айтпадым беле. Жумагул чыкты аңгыча. Иштин көзүн таппайсыңар да кысталактар деген кыязда комдонуп чаңкылдады. Айкашка жаш мал. Етти жакшы алат. Азыртан байлап дал кыш чилдесинде сойсоңор бар эмеспи? Тамдын ырыскутунун жарымын ойноп эле төлөп берет. Мен ушул акылды жана кечинде эле айтпадым беле. Туурабы я, Туке? Жумагулдун ушул сөзү кичине тымып калган сууну от ичкериштирип, кайра кайнаткандай кылды. Бирок Кылычбек өзүнчө заардуу күлүмсүрөп карманды. Атасы жуушуп отурганынан улам жумшара баштаган экен деп Сарыбек түз сөзгө өттү. Эмесе ушул акылга токтололу ата.
Ертеңнен баштап айгашканын менетин мен алайын. Ушундай болсунбу? Деп биротоло макулдугун күтүп атасына бурулду. Атам азыр эле макул боло коет деп Сарыбек деле ойлогон жок. Жумшарган күндө да кыйылып кысталаарын билип отурду. Бирок жумшарганы чын болсо, эртең кайра айнып кетпес үчүн азыр аксакалдардын көзүнчө бир сөзүн алып калууга ашыкты. Кылычбек аларды айландыра жай карап алып, зары үнүнөн билине кыжырлуу чыкты. Эмне мынчалык куйтуланасыңар, я? Айгашканын этин жегичи атаңардын этин жесиңерчи. Турсуналдын бүткөн бою дүркүрөдү, чыдай албады. Кантесиң ой, Кылычбек? Койбай болгур суук сөзүңдү. Биз кептин жүйөсүн айтсак, ага эмне кызаңдайсың, ой, чолуң болгур десе. Деп жүзүн терс бурду. Кылычбек да колун силкип тескери карады. Жумагул чыдай албай обула калып, "Ай, сен кандай немесиң?" деп жаңы эле чаңкылдай баштаганда Турсуналы аны чыкканакка түрттү. "Кой, эмне кыласың?" Жумагул титиреңдеп кайра отуруп калды. Сарыбек кыжыры келип кармана албады. "Же бала эмес, же чоң эмес, ушуда мүнөзбү? Айтпаса адамдын ачуусун келтиресиң. Алжыгандын да эби болот го." Кылычбек кармана албай кетти. Алаканы менен тизесин бир чаап жутуп жиберчүдөй акшыңдады. "Эй, атаңдын этин жегир. Алжып мен сага эмне кылдым?" Сарыбектин да кабагы түйүлдү. "Кандай болсо жандыктардын чөбүнө тийбе. Кайда баксаң анда бак. Айгашкаңды мен бу жерден көрбөйүн. Болбосо..." Каны ичине тартылып кумсарган Кылычбек шарт бурулуп Сарыбекке тикке маңдай болуп калды. Ыйлап жиберчүдөй бети башы тыржыңдап үнү туттугуп чыкты. Сен акмак. Айгашка экөөбүзгө жабышкан бир бале болдуң го. Мынча эмне адамдын жанын кашайтасың, я? Айгашканын эти эле зарылбысага? Эй, атаңдын этин жегир. Айгашкага кошуп мени да сойбойсуңбу? Мынча эмне сен? Ушул жалгыз ат сага көп көрүнүп калдыбы? Я, жүрчү, мен өз колум менен муузап берейин. Курундагы кынын таппай кайсалап ордунан атып турду. "Жүр, кышты куурдагыңды камдап берейин сага." Калчылдаган бойдон кепчин бутуна салбай маасчан эшикке жөнөдү. Босогого токтой калып, кындан бычагын suurой бир кылчайды. "Эмне жалдырайсың? Жүр, атаңдын көрүн." деп сөгүнө чыгып кетти. Отургандар козголуп калышты. "Эй, барчы Сарыбек, Кудай урган неме дагы бирдеме кылып жүрбөсүн", деди Турсуналы. "Эчтеме кыла албайт", деди ачуусунун деми менен Сарыбек да камырабагансып, бирок ичинен сестенип калды. Баятан берки жаңжалга булардын бүтпөгөн чатагы да деп жүн тытып тынч отурган апасы да эми чындап чочулады. "Тур, барчы, ушу алжыган атаңа теңелип сен дагы." Сарыбек чыгып барып, сырткы эшиктин босогосуна токтой калды да тыштагы муңканган үнгө кулак төшөдү. Ээси жанына барганда акырдагы бедени күртүлдөдө чайнап турган айгашка окуранып тумшугун созду. Атынын анткени сойбосоң деп жалбаргандай аянычтуу туюлуп Кылычбек чындап сойгуну келгенсиген өз түрүнөн чочуп кетти. Бычагын дароо кынына жашырды. "Ой, жаныбарым, кулагың чуулдабасын." Аттын омуроосун сылайы күңгүрөндү. Аты анын көкүрөгүн жалмалганда ыйык жалына чекесин сүйөп, буруксуган тердин жытына ачуусу жазыла ырахаттанып турду. Ушул түнү Кылычбектин уйкусу тынч болбоду. Улам чочуп уйгонот. Баарынан да таңга маалкы түшүп катуу чочутту. Күн кайсы маал экени белгисиз, сырттан аттын ачуу кишинегени жан далбастаган катуу дөбүртү угулду. Бир шумдук болоорун баятан бери күтүп отурган Кылычбек ордон ыргып тура эшикке атып чыкты. Караса айгашка башын асманга чулгуп, оюн сала төмөндө качып баратат. Артынан Сарыбек кууп жүрөт. Бир колунда бычак, бир колунда окурук. Кылычбек кыйкырып калды, бирок үнү өзүнө угулбады. Антке менен айгашка укту окшойт. Кылчайып тура калды да кулагын жапыра жебедей сызылып, түз эле ээсин карай салды. Сарыбек турадан чыкты. Айгашка арыктан аттай берерде окурук мойнуна илинде, ат чарк айланып тыбырчылап жиберди. Аба чапчып, так секире 2-3 кишинеп алды да чалкасынан түштү. 4 бута асманды карап тыбырап турбай калды. Сарыбек бычагын жалаңдата жутунду.
Кылычбек колун булкалап кыйкырып атты. Тамагына томук кептелип калгансы үнү буулуп чыкпайт. Анан тому кыргып кеткенсип, кыйкырыгы катуу чыкты эле, өзүнөн өзү чочуп ойгонду. Көзүн ачса төшөгүндө жатат. Жүрөгү көөдөнүнө батпай лакылдап, чекеси нымшып, муздак. Уктап атып бакырганынан кемпир да угунуп кеткен экен. Анын чочулаган суроосуна Кылычбек чындыгын айтып жооп бере албай төшөктөн турду да, чепкенин желбегей жамынып, карбаластап кепичин таап, бутуна коңултак салып сыртка чыкты. Айгашка соп-соо ордунда. Таң кулан өк салып калган экен, тоого кар жааган көрүнөт, муздак жел аркырап, ат кичине чыйрыкка ысып турат. Ал тумшугу менен ээсинин көкүрөгүн түрткүлөп, жумшак эриндери менен колун жалмалап окуранып койду. Анысы Кылычбекке менден кам санаба, эмне мынча тынчың кетти дегендей туюлуп, Кылычбектин ичи элжиреп кетти. Эртең менен кемпирине жети чабаты кудай жасачы, деди. Бу жоболоңду кабарды эптеп айгашканы жоготуш үчүн Сарыбек өзү чыгарганбы же чынбы? Башка колхоздордо эмне сөз бар болду экен? Кылычбектин көңүлү тынчыбады. Чыдап үйдө отура албай, күндүн мурду көрүнгөндө төмөнкү кызынын айылына жөнөдү. Кылычбектин арманы көп, бирок иштеги бугун чыгарар сырдашы жок. Ошол үчүн ал кээде ызага аябай бок болгондо, кичине пейлин салган киши жолукса да тагдырдан алып, арыз муңун бөт төгүп берет. Угуп аткан киши анын сөзүнө анчалык кулак салбаса же кунт коюп укканы менен оюна кошулбаса, анда Кылычбек ого бетер ызаланат. Бу дүйнөдө Айкашка экөөбүздүн кадырыбызга жетер адам калбай калган турбайбы деп кайгырат. А кокус бирөө жарым анын көңүлүн улап, сиздики туура деп калса, мына ат баркын, адам кадырын сактоочу киши деп, ал адамдын көзүнчө да көзү жок жерде да жерге сууга тийгизбей мактайт. Кылычбек арманын көбүнчө чоочун кишилерге айтат. Анткени Сарыбек экөөнүн чатагын жана Айгашкасы байгеден чыкпай жүргөнүн билген тааныш адамдарга айтууга оозу барбайт. Эмнегедир арыз муңунун тууралыгына таяныш жоктой сезилет. Койсоңчу, чекилик сенде деген жооп аламбы деп сактанат. Бирок бул жолу Кылычбек кармана албады. Түндөтөн берки көргөн ызасы ошончолук эле жетер замат кызына арызына баштады. Карыган байкуш атабызды өз оюнча койбойбу? Асан кайкы болуп алыптыр. Сарыбекте аман, деп ичинде кейген кызы үстүнө үйрүлгөндө таламын талашчу киши тапкандай Кылычбектин капасы таркап жарпы жазылып калды. Күйөө баласы менен кызынын маңдайында чай ичип отурганда сырттан Осмон кирди. Ал да ушул айылдан эле. Ассалам алейкум, дастарканга береке, деди ал заңкылдап. Кумарлаш кишиси келгенге Кылычбек сүйүнүп кетти. Ва алейкум ассалам, деп жадырай күлүп тура калып учурашты. Кел, Осеке, кел. Кандай малжан, аманбы? Кудайга шүгүр. Өзүңөр эсенсиңер? Шүгүрчүлүк. Жогору өтүп отур төргө. Ниетиңдин актыгын карачы, дастаркандын үстүнөн чыктың. Насип да. Көчөдөн өтүп баратсам, бу эшик алдында сенин атың турат. Кылычбектин Айкашкасы кайдан келип калган деп кайрылдым. Кайрылганың жакшы, деди атын мактаганга машыгылана түшкөн Кылычбек. Анан аркы берки сөздөрдөн кийин Осмон айтып калды. Өктөбүр майрамына аралаш жогору Кара Буурада чоң той болорун билесиңби? Уккам. Уксаң ошондо чоң байге чабылат. Таластын баш аягынан бүт тандалган күлүктөр келет. Сен Айкашканы чабасыңбы? Кудай кааласа чабабыз. 11 байге сайлап дешет. Кылычбек көздөрү кыбыңдап тамшанып калды. Анда чиркен нечен күлүктөр келет экен го? Курганда 40-50 күлүк айдалат. Байгеси чоң, нары көп. Аттар да алыстан кайтат го. Бери болгондо 30-40 чакырым жерден. Жүрөксүнбү? Жо, эмнеге жүрөксүнөйүн? Өзүңчү кошосуңбу атыңда? Мен ошого инкеним куруп отурбаймынбы? Жанагы акмак мас болуп келип улакка чабам деп, мен жок элем суутта турган атты аксатып таштаптыр. Бутуна суу түшкөн окшойт. Кылычбек эриксизден ичинен табылап алды.
Кайран атты кызыгын көрөр кезинде бекер өксүтүп алган турбайсыңбы? Эми ошентип алып хайлам куруп отурам, деп Осмон чын кейип сүйлөдү. Анан сырайта тургансып жүткүнө берди. Сенин айгашкаң мыкты ат, ылдам, кубаттуу. Табын келиштире албай аны өзүң эле өксүтүп жүрөсүң. Эгер макул десең ушу байгеге кудай деп айгашканы мен таптайын. Кандай дейсиң? Кылычбек ойлонуп калды. Кичине кадылганып унчукпады. Анын көңүлү ийиккене турганын сезе коюп, Осмондун көздөрү жалжылдап кетти. Жакын жылып отуруп, жан талаша бат-бат сүйлөдү. Намыс үчүн айгашка ага жарайт. Атты бекер коркулбагын. Кылычбек өз үйүндө кечээ күнү эки чал менен Сарыбектин айгашканы кемсинткенин эстеди. Мынтип чоң саяпкер Осмондун жалынып отурганын ошолор көрсөчү, деп ойлоду. Анан Осмонго макулдугун берүүдөн мурун «Анан сен», деп оюн толук айтпай мукактанып калды. Осмон кубанганынан шашып кетти. Андан камсанаба. Кудай абийир берип, ишибиз оңунан чыкса, ол жого тең ортокпуз. Жок эме, аны айтпайм, деп Кылычбек оңтойсузданып шашып калды. Мага айгашкам намыс алып берген эсеп. Ол жосын эме, өзүң эле ал деп айтып жибере жаздады. Бил, бай болгор. Сен ишенимдүү адамсың го. Ошондо да. Мага ишенбей атасыңбы? Осмон эки колдоп чокчу сакалын ууштады. Кудай урган турбайбы? Бурул сакал болгондо. Айтылбай калган осол оюн тигил биле койгондо Кылычбек уялып калды. Эми сага ишенем го. Ошондо да дейм да. Боптур. Иши кылып Кудай абийир берсе болгону. Дасторкон жыйналгандан кийин экөө эшикке чыгып, айгашканы айландыра карап сынашып дагы көпкө сүйлөштү. Осмон айгашканы асмандата мактап атты. Кылычбек көтөрүлүп жыргап угуп отурду. Анан колхоз аттарды алар албас жөндөгү каңшаарды Осмондон түкшүмөлдөп сурады. Ал андай кабар укпаптыр. Ошондон кийин Кылычбектин көңүлү биротоло тынчыды. Осмонго айгашкасын таштап, 2-3 күндө келип кетем деди да, күйөө баласынын кунанын минип айылына жүрүп кетти. Байгече агулчу күн качан келет дегенде убакыт жылбай ушул бир жума Кылычбек үчүн бир жылга созулгансыды. Бирок тагдыр эми буйручудай кубанып, жана кандай болор экен деп толкунданып жүрүп, ошо бир жума кандай өткөнү билинбей да калды. Ал кандай бараарын эч кимге айтпастан аттанып жүрүп кеткенде, адатынча нары бери бастырып жүрүп кайра келер деп үйдөгүлөрдүн эч кимиси көңүл бурган эмес. Кылычбек үйгө шоп этип кирип келди. Айгашкасы жук келди. Үй бүлөсү мына ушуга таң калды. Мурунку кечте болгон чатакты эстеп, жаны күйгөн эме атын бир жакка жоготуп келдиби деп чочулашты. Кемпиринин «Кайда жүрдүң?» деген суроосуна ал «Ишиң эмне?» деп мулжуңдап койду. Сарыбектин «Айгашка кайда калды?» деген суроосуна «Согумга сатып жибердим» деп табалагандай мыйгынан күлүмсүрөп койду. Анын бул айтканына эч кимиси ишенген жок. Жөндүү жооп бербесин билип, такып да сурашпады. Эшиктен жездесинин куданын көрүп атасынын барып келген жагын Сарыбек айкын билди. Бирок күн тынымынан, түн уйкусунан безип, бап эстеп бакчу айгашкасын айырге тимеле таштап жүрө беришине көзү жетпей, ою ар демеге бөлүндү. Терс кыял неме мага өчүшүп, сатса сатып жибериши мүмкүн деп ойлоп, эртеси жездесинин айылына барып, иштин дайынын билип келмекчи болду. Эртеси эртең менен Сарыбек колхоздун сарайынан атын алып, өзү жумуштан суранып келгенде, атасы аттанып аткан эле. «Кайда жөнөдүң дагы?» Кылычбек «Барып, айгашканын пулун алып келип берейин сага?» деп кер сүйлөп, шарт камчыланып жүрүп кетти. Болсо кечээ мени кантер экен деп таштап келген экен го. Эми чыдай албай кайра өзү кетти, деген ойдо Сарыбек жездесиникине барбай калды. 2-3 күндөн кийин келем деген Кылычбек ушентип көңүлү түтпөй Осмонго эртеси эле барып, айгашкасын көрүп кайтты. Атын минип келеби десе, кечээ эле куданчан келген атасына эми Сарыбек да кер какшык менен кайрылды. «Кана айгашканын пулу?» Кылычбек ошо бойдон айгашкасын кайда бекитип келгенин үй бүлөсүнүн бирине айтпастан тымпайып жүрө берди. Күн улуу шашке болуп калган.
Tuetegi odur-bodur çıvırdan meykin talağa gelip singen жерine kalın el karatağınday jabalaqtap eң köp. Karıjaş debey bar atçan, tenden mından gana kede eşekke uçkaşkan ballar gözgü çaldıgat. El top bolup özara du. Ürtüktölgen top gülük, kalın elden öydürök, özlörünçö eş demege göңül bölbөгөн de yürgüleyt. Жөнчақтағыдай чақчырылбай баштарын салаңдатып тұрғанға қадемкідей сұлу сымбат көрінбей мойындары узарған. Үстіндегі балдар сыралдырып қойшыдан бетері бір-біріне жуық жолобай біріндешет. Ар кемесі менікі күлік дегенсеп, башқа күліктерді етівар алвағандай мұрчуйған болат бірақ чыдай алышпайды. Бірінің мінгенін бірі алдыртан қызыға тіктешет. Бұл қанчалық жүгірер болды екен деп, өздері башта көрбеген күліктердің құпия сырын тартқылары келеді. Кылычбек бұл чоң тойды өзі беріп атқандай қарбалас табалған. Қызылды жүзі оға бетер тамылжып, бірде айқашқасын, бірде елді жалчылдай қараған көздерінен көңілін ұйғы-тұйғы қылған қуаныш да, қалтару да көрінеді. Ал азыр атын теге күліктердің арасына қойбой, елден көз далды жылға да қармап, бірақ күліктер қоқыз жүріп кетпесін деп, өзі көріні дөбөге чыға қылат, қайры түшет. Атын чаба тұрған болғанын Сарыбек білбесін деп, айғашқаны дайым чағап жүрген сырдана өз кенжесін Кылычбек бұл жолы ала шыққан емес. Қызының 14-тегі уылын айғашқыға мінгізіп жүре берген. Айғашқаны мен өзін білбейт емес деп, ал ер үстінде үрпөйіп, бетінен түгі шыққан балаға күлікті қандай чауғының жол жобасын айтып жатады. Байқатпай тыңшыған кіші қара жоқ бұ дегенде елеңдеп, екі жағын улам қаранады. Бір айтқанын қайра қайтылап шашқылақтайды. Дүңгіріп қалың дөбірді олғанда Кылычбек жылғадан атып шықты. Ел толқып, жапырт бастырып келіп, ортадағы дөбенің тегерегіне топтолды. Чолық құйрық, көк чар ат мінген қара мұрыт қызыл чикел алып етті адам дөбенің чоққысына тұрып алып, жоғын үнін қорылдата қиқырып, байгенің шартын айта баштады. Кылычбек та жетіп келіп, теге кишінің жария сөзіне құлақ түшеді. Байгенің шарты тағыле Осмон болжығындай болып шықты. Күліктер 40 чақырымдай төмөнкі тұйық жардан қайтат. Алдыға шығып келген 11 ат байгеге ілінет. Баш байге толық абзелі менен бір ат, бір келем болып, андан нары құнан, тай, қымбат бағалы түрлі бұйымдар, бұларға қошымча ақшалай сыйлықтары да бар екен. Жария бүткенді елечі дүңгіріп кетті. Бар айыл-айылға бөлінішіп, дөбеден тарап туш-тушқа топ жоғылышты. Баш байгені ұққанда жаңы эйір тоқымды аттың чылыры қолына ұрылған сөп, жүрегі елжірей түшкен Кылычбек тұрған орнында біразға делде қатты да, анан шарт қамчылана айқашқасы тұрған жылғаға чаап кетті. Әлеге той башчы көк чарын текірен тасқақ салдыра улам бір топқы жетіп барып, қиқыра сөйлеп, күліктердің есебін алып жүреді. Осмон айғашқаны қаттатты да, үзөңгіге тек тұра қалып, тегеректен Кылычбектің қарағанын іздеді. Жана жай толқып қойып тұрған қалың елдің içi қымғу түшті. Сайыпкерлер күліктерін четке алып шығып, жабуларын сыйрып, жылаңаштап, тоқылғаны жалаңқаттап, қоштып, басмайыл тартып, қойрықтарын чарт түйіп жатты. Осмон ары бері желдіріп, Кылычбекті іздеп, шашып қалғанда, анын чаңқылдаған үні арттан оқылды. Бұрылса, ал қағазына бірдеме жазып, башқа бір өменен сөйлешіп жатқан той башчысын жеңден тартқылап, шашқылақтап бірдеме айтып тұрған екен. Осмон жанына жетіп барды. Өй Кылычбек, қайда жүресің жоғалып? Я, сенсің бе? Ақсақал, мен атымды да. Мен жаздырып қойдым. Жүр, ат қаяқта, болай. Кылычбек алақтап, бір аны, бір тегіне қарайды. Я, жаздырдың бе? Дағы текшеріп қойылу тақтап? Чо, алғыр. Я, мейланда. Бол емесі, елдікі даяр оп қалды, деп теміне беріп қайра тізгенді тартты. Емне деп қаттаттың? Кемнен атына? Осмон өз атына қаттатқан әлі бірақ, тегенен сұраусына түшіне қойды. Сенің әлі атыңа, сенікі. Бай болғыр, жүре метес. 43 күлік марадан жуап өтті. Иштері қыдайып, елікті елтеңеті бұттарын тайғандай жеңілшілтеп, мұшықтай секен таштайды. Кебілері құлақтарын тік чейте қалып, қайры жабырып,
кең танууларын дердеңдете кош куруп коюшат. Айгашка башын өйдө чалып, секин ооздук кемирет. Бүлкүлөгөн соорусунда чыйрыккандай майда калтыруу бар. Чоң сыноону туюк сезип, койругун чычайта улам тезек таштайт. Калың ортодо бараткан айгашкасынын соорусунан көзүн албай турган Кылычбек күлүктөр узап кеткенде да бир топко кыймыл какпай карап туруп анан ачышып кеткен көзүн ирмеп алды да жанындагы Осмонго акырын айтты. Канчанчы кылып каттаттыңыз эке? 17-нчи. Аттиң, эртерээк Каманбай. Алдыраагында болсо да, деп кыңырылып калды. Осмон кейип жиберди. Кантесиң ай, ак жолго чыккан аттын артынан күңгүлдөп. Анча эмес. Эл жапыр төмөн жайыкка бастырды. Мунуку да туура, деп азыркы айтканына кайра өзү өкүнүп, ичинен жараткандан кечирим сурап, Кылычбек да эл артынан теминди. Жана ала булуттанып турган асманды эми булут чылк каптап, бирок жаабай, дымыктырбай, сыдырым жел туруп, аба расса салкын болуп берди. Күлүктөр келгиче деп, эл төмөнкү жайыкка түшүп, 40 жигит тартмайга кирди. 40 жигитке да 9 байге бар экен, эл таластын башы аягы болуп, эки жаатка бөлүндү. Белдүү аттар тандалып, эңишке ыктуу. Такымы бек, белеге каруулуу жигиттер чыгып, ызы-чуу кыйкырык сүрөөн менен кызуу тамаша башталды. Улам бир жакка дыр коюшкан жигиттерди карап, өзү эл арасында турганы менен Кылычбек обол 40 жигитке анчалык кызыгып көңүл бурбады. Эс тартып өт айкашкасында болду. Көзүнө теге улакты биринен бири жула качып, тияктан биякка удургуган жигиттер эмес, байгеден чыгып келген агашкасын суктана караган элдин маңдайында кыр менен жетелеп, сыймыктуу жүргөн өзү көрүнөт. Боз Кубайкечен жапалдаш сары улан эңишке ыкчыл экен, бирок аты чабалдык кылып, улакты жерден канча алса да, же жаатынын бирине кармата берүүгө аргасыз болот, же каршы жааттагылардын бири жулуп кетет. Тигине ал азырда улакты жерден эңип ала койду, бирок такымга баскыча узатпай, эки жагынан экөө жете барып тартышып калды. Экөөтүн каршы жааттагылар окшойт, улакты сары уландан тартып кетишмей болду. Аңгыча көөдөнү эң зор атчан жылаңбаш кара мурут бир жигит сары улан менен анын оң жагынан ээрден ооп түшө, жанын таштап кармашкан кара чаар кишинин ортосун көч менен жара кирип барды да, улактын бир шыйрагын колуна тиер замат жулуп алып, такымга басты. Жаатташ сары улан экөө жанаша чаап Макке бет алышты. Бирок жолдон тогоочулар ал экөөнүн аттарын Мактен башка багытка буруп, жандай чабышты, такымдагы улакка кол сунушту. Аңгыча арттагылар жете келип, додолонуп калышты. Алиги жылаңбаш жигиттин такым ушунчалык бекем белем төш-төштан тарткылагандардын бирине да моюн сунбай, алдын тоскондорду өмгөктөтө мулуңдап, кайкы бел зор атын темирет. Аты белдүү болгону менен чабышы чабал окшойт. Дододон улам суурулуп чыкса деле болбой, беркилер кайра жетип баса калышат. Ортону кең коюп, бетме-бет кыркалаша ат үстүнөн жарданып карап турган калың эл дуулдап, теге жылаңбаш жигит дододон улам суурулуп чыга калганда өздөрү кирип барышка бүйүрү кызый кыйкырык сүрөөн салышат. Улакчылар кайра додолоно калса, шамалдуу түндө бирде басаңдап, бирде шоокумдана күчөп угулган чоң суунун шары сымал элдин дуусу да басыла калып кайра көтөрүлөт. Өз ара жаң-жуң сүйлөшкөндөр угулат. Ой, теге жылаңбаштанган безден Керим кул эмеспи? Ал өлүп баратса да бербейт эме. Байкуш теге ат өчөрүлүп калды. Балбанда Керим кул күрөшкө түшүп жүрбөйбү? Байкуш теге кодону карасаң, тодого кире албай чейпилип жүргөнүн. Кыйын экен, аде. Карачы, какең дали бербей жүрү. Аты күчтүүлүгүнө жараша ылдам болсо жеме. Жа, ана кетти. Жүдө. Эми таштадыга. Бирок сурулуп качкан Керим кулду бу жолу да узатпай тегеректеп алышты.
Dodo üstünden kara buğu kötürülöt. Könnemeler güşüldöp, bışıldap, birileri kamçıların alakandan tiştep, eki kolda ulakka jütkünöt. Başkaları atlarının cumuru soğurularına kamçıların çıpıldatıp, Dodonun ortasına girүүgө öçöң düşöt, kışıldaşat. Janagı karaçar kişi kara gök bolup tütöp alıptır. Üzöngülü butu menen Kerimkuldun atın kaptalından teyip, ulaqtın şıyrağın çirine tartat. Kavurgasına üzöngülün emçekteri vatkan at, öpkösün kağıp, toş-toşnan kısılğanға demi kıstıgıp, Dododon suurulup keter alı kalbay kayışat. Tuş geldi şiltengen kamçının tüşkünü tiyip, je attın başı kağıp ayrılgan kebir ölörtün betterinin ter aralaş kara koçkul kan sızlat. Gökrök açışat, öpkö kısılat birok, anı sezgen eçkim çok. Argim atın güçtöp teminet, ortağa jütkünöt. Tuş-tuştan karşı terşi tartışıp, Kerimkuldun takımındağı ulaqtı eç kimisi tartıp alışmadı. Ana akırı Kerimkul özü 2-3 jaat taşının koştoğusu menen barıp makke taştap jiberdi. En meykin erkinge çıkkanға atı tanoğulordun dirdengde teeligip, kayqı uçkan koş sыңары imerile çurqadı da, jardanıp turgan eldin mаңдайына kelip tıvırçılap toktodu. Eldin maqtuu qiyqırgına jer düngürüp kulak tunup ketdi. Özün tiktegen жүздөгөн көздөрдүн алдында сыймыктуу Kerimkul кашкая жылмайды да, эңкее берип туйлап турган атынын омуроосун таптады. Улам элестүү кыялына берилип кетип турган Кылычбек элдин кыйкырыгы менен дагы ойгондо. Күлүктөр шартылдай жүрүп баратты. Айдаган адам артта баятан бери ар бирин көзү менен купуя сынап өтүп эми үн чыгарбай тынч. Балдырда биринин мингенин бири көз кыйыгын сала сынамыш этип келип, эми андан да жадаганда кай бирлери баштарын шылкыйтып ат жалын тиктесе, башкалары кайра келатканда басып өтөр жолдун ыгын көзөмөлдөп, өйдө ылдый арык чуңкурун белгилеп көңүлүнө түйүп баратат. Сыртынан бары бейкапар көрүнгөнү менен кайрылтар үн кайерден чыгар экен деп, кокустукка камынгандай аттар да балдар да кулак түрүп сак. Айкашканын үстүндөгү бала башта бир гана жолу ат чаап көргөн, анда да 10 чакырымдай жакын жерге. Көп күлүк менен ат салышып, мурдагыдан узак аралыкка чыкканга ал азыр чоң эрдик көрсөтүүгө бараткандай өпкөсү көп алган. Кечээден бери нечейин кайталап айткан Кылычбек таятасынын сөзүн ал унутпады. Жолду чалып, алды артын жакшы эле каранууда бирок, жүрөгү дүкүлдөп да жана кополдугун ачык айтпай, күрөшкө чыгаарын чыгып алып, сүртүү балбанга теке маңдай келгенде чыкканына өкүнгөн, кайра баш тартууга кеч болуп, эмне болор экем деп муун жүүнү бошогон кишиче калтаарып да баратат. Же коркконунан экенин, же сууктан экенин билбейт, көк муштум болуп үшүп алган. Канчалык кысса да болбой, эки тизеси майда титирейт. Титирөө бөт денесин силкинтип жиберет да, анан аттын денесине андан ары жерге өтүп кеткендей бир азга жок болуп калат. Бул абалын башкаларга билдирбес үчүн анда-санда беймарал кыяс менен эгин өйдө көтөрө, эки жагын алды артын жай баракат караган болот. Үзөңгү туш эки колтугу кысылбаганга айгашка үстүндөгү баланы жеңил сезет. Балага ишенбей өз камымды өзүм жейин дегендей, бирде кулактарын тикчейтип, жолдогу чүкөдөй таштарга чейин тиктейт. Бирде кулактарын жапырып, бергилүү үн кайерден чыгарын тыңшайт. Кокус бирөө жөтөлүп же күрсүнүп койсо, бөткөн бою дирттетип, артына шарт бурула атып жөнөчүдөй болот да, чыккан үн жалган экенин сезип, башка аттар беймарал эле баратканын көрүп, кайра жөн басыгына салат. Күлүктөр жапырт баары тең сайгы түшө бергенде, артта бараткан адам тизгин тартып, сал токтолуп калды да, «Хо, мен Аллаху акбар» деп заңк этти. Үн чыкты чыкпады, жанаша бараткан аттар бирине бири кагылыша шарт-шарт артка бурулуп, жер жаңырган дөбөрт менен чаң уйулгутуп, келген багытка кайра атырылып жөнөштү. Ортодо бараткан айгашкы да чукул бурулуп, түйүлө калып, өргө карай атып кеткенде, үстүндө байкоосуз бараткан бала ээрден шыпырылып кырына отуруп калды.
Аттын соорусuna түшүп андан нары жыгылып калат беле, чалкалаган бойдон тизгинди тырыштыра тартып, ат түзгө чыкканда гана тизгиндин күчү менен кайра ээрге оңдонуп минди. Аттар 2-3 чакырымдай жерге тобун жазбай барышты. Анан бара-бара бириндеп акырында тизилип учкан каркырадай чубалды. Айгашка бир күрөң ат менен жанаша 3-чү орунда. Жана сайдан чыкканча өксүп калганын жакшылап эселей албай, бир чабы менен камчынын деми жетишпегенсип мүчүп баратат. Үстүндөгү көчүгү бош өпөңдөгөн баланын анда-санда шилтеген камчысы дем кошуп санга тийбей, чандырын ачыштырат. Ага Айгашка суналып арыш таштай албай жыйрыла түшөт. Жанаша чуркаган күрөң ат озуп кетпесе да өкүм келатат. Ол кулак түптөрү омуроолорун ымшып, бара-бара ден ысып, экөөтүн кызый жүгүрдү. Күрөң аттын үстүндөгү бала алдыга шукшурулуп, көчүгүн ээрге жабыштырып салгандай отурушу бекем. Үстөккө босток теминип, каргылдана ураан чакырып коет. Тизгинди бош тартып, анда-санда кара санга камчысын чып-чып чабат. Камчы тийгенде күрөң ат сунала түшүп, ан сайын өкүмдөнөт. Айгашкадан мойын улаш алдыга чыга берет. Айкашканын үстүндөгү бала болсо, жолдо туш келген арыктардан ат секирген сайын көчүгү ээрден кошо секирип, кайра отурганда же ээрден кашын өбөктөп, жалды таянат, же ээрден аркы кырына минип, тизгинди тартып калат. Ал анткен сайын Айкашканын чымырканган кубаты жанып кеткендей боло түшөт. Бирок ал күрөң атка бастырбады, терин төгө улам кызый жүгүрүп тең баратты. Алдыга 100 метрче жерде же тору экени же жээрде экени билинбей, кара тер баскан бир айгыр баратат. Айгашка менен күрөң бирине бири бастырбай арыш сайын ага жакындай беришти. Чаткаяктуу ал айгыр чарчагандай эмес, доңкулдап жүгүрүшү өкүм. Эки ат айгырга эшик төрдөй жакындап калганда, анын арткы бутунан учкан томуктай даңкан Айгашканын үстүндөгү баланын как маңдайына келип тийди. Башы тең жарылып кеткенсип көзүнөн от чагылып, бала онтоп жиберди да боюн кармана албай чалкалап, байкоосуздан тизгинди дагы тартып калды. Эркин бараткан Айгашка көзүнөн жаңылып, күрөң ат андан мойын улаш суурулуп чыкты. Айгашка кайра оңолуп, көзүнө киргиче күрөң ат басмайыл тушуна чейин суурулуп алды. Айгашка жакшы эле чымыркына түйүлүп атырылды, бирок күрөңгө жанагысындай теңеле албады. Мүчүгөндө мүчүдү. Антке менен алдыдагы айгырды күрөңгө куйрук улаш басып өттү. Бир жагы аттын катуу күүсүнөн, каршы алдынан урган шамалдын эпкининен, бир жагы алеге даңкан тийип башын зыңылдаткандан баланын көңүлү караңгылап, кабыргасы кайышып, жаны кейди. Канчалык тиштенсе да болбой көзүнөн жаш буур чактап баратты. Анкен соң өзү да карманбады. Биротоло өңгүрөдү. Астындагы атынын жай жүрүшүн каалады, бирок токтото албасына көзү жетип, тизгинди бош таштады да эки колдоп ээрден кашын мыкчыды. Анын ой эми эптеп чыдап марага жетишкана болуп калды. Денесин чыңалтар камчы чабылбаса да, дем берер кыйкырык сүрөөн болбосо да, тизгин бошогонго эми Айгашка күүсүнөн тайбады, күрөңгө куйрук улаш жүгүрүп отурду. Ушул калыпта күрөң экөө дагы бир атты басып өтүштү. Ошентип күрөң биринчи, Айгашка экинчи болуп баратты. Марага аз калды. Ашып кетсе 5 чакырым жол боюнан ар жерден күлүгүн акмалап карап турушкан сүрөөчүлөр жолуга баштады. Аңгыча алдынан чоң арык кескелди. Күрөң илинбестен каргып кетти. Артынан сүрө бараткан Айгашка анын далдасынан арыкты убагында байкабай шашып калды. Ченемден жаңылып алыстан секирип алды. Тайыз болсо да кең арыктын аркы кумдуу чегине алдыңкы буду чала илинип мүдүрүлүп кетти. Үстүндөгү бала ээрден учуп түштү. Айгашка кайра дароо оңдолуп, тигинде жумалактанып жаткан балага көз ирмемге кылчайып окуранып жиберди. Бирок жүгүрүүнүн кызыгуусуна кирип калган сезим токтотподу. Ал алдыга боюн таштады. Артынан баланын чыңырып ыйлаган үнү угулду. Айгашка токтоочудай кулагын жапырып койду да күчөнүп арыш тартады. Калың кара тер эми куюлду. Денеси жайылып, таноолорун дердеңдете, канчалык дем алса, өпкө ошончолук кеңгенсип чарчоо сезилбейт, бир гана үстү жеңил.
Жана куйругулаш алда бараткан күрөң эми 50 метрче узап калган. Арттан тебелеп кетчүдө катуу дөбөрт кулак түбүнөн угулат. Айгашкан сайын чымырканып, туяктарын жерге матырат, шукшурултан мойнун созуп, жер тырмалайт. Башта ушинткенде алга атырылып кетчү ат эми бирдеме жетишпегендей кубатынан кемчил. Жан ачытар камчы жок, тизген жыйрылып, желкеде салаңдайт. Эки үзөңгү эки капталын бош ургулайт. Мара жакын калды. Айдөштү каптаган калың элдин караганы көрүндү. Айгашка көзүнүн үстү менен алтырапты бер карап алды да, акыркы күчүн үрөп, күрпөң жүгүрдү. Бирок ары шаарбыбай күүдөн тая баштады. Арттан 2-3 адамдын жандалбастап кыйкырып сүрөгөн ачуу доошу 2-3 аттын катуу дөбөртү жакын кирип келди. Айгашка чымырканды. Ач кыйкырып кулакты көзөп, аздан соң жанагы чаткаяктуу айгырдын бір эткен тумшугу, анан жапырылган кулагы, сереңдеген камчынын учу көрүндү. Сүрөөчүлөр жетпей калды окшойт, кыйкырык артта басаңдай берди. Айгырда көзүнөн бери биротоло жан терине жуунуп келаткан экен, бирок үстүндөгү бозала чаң баланын өжөрлүгү менен азыркы сүрөөдөн күчөп алыптыр. Айгашка жер тырмалайт. Хайвандык туюк эрегишүү менен жанталашты, бирок болбоду. Айгыр таноолорунан буу бүркүп, акырындап суурулуп отуруп аркан бою узап алды. Айгашканын көзү тая түштү. Жол жээгиндеги шыбак, курайлар кошо жарышкансып жер көчүп баш айланды. Каруу кетип алсырап, ары шаарыбай күрпөңдөп баратты. Ал мара коюлган дөңдүн астына жеткенде элдин кыйкырык чуусу угула баштады. Осмон ушул жерде турган, чабандеси жок келаткан атты көргөндө ала сала тааныбай делдейип туруп калды. Ат жанынан өтө бергенде тааный коюп, ач кыйкырык сала артынан кошо чапты. Тизелери калтырап, өргө текирең салып гана араң бараткан Айгашка каруусуна келе калды. Кырга тыңатчан Осмондон куйругулаш алдыга чыгып барды. Кылычбек кырда тосуп турган эле, төмөндөн атып чыккан Айгашкасы экенин, ал чабандеси жок келатканын көрүп, мууну бошой кетти. Айланайын асылым деп буркурап ыйлап жиберди. Сакалына куйулган жашын жашырбай, Айгашкасын жандай чапты. Үчүнчү болуп үстүндө баласы жок ат көрүнгөндө жарданып турган эл жер дүңгүрөтө чуу салып жиберди. Кулак тундурган кыйкырык чууга урулган Айгашканын бөткөн бою чымырап, алдан тайып келатканда сырттан жаңы күч киргендей денеси чыңалып, ооздугун качырата кемирип, Осмонго да, Кылычбекке да жеткирбей, бетме бет жар болуп турган элдин ортосунан күлүп өттү. Баланын акыреги чыгыптыр. Жолду ыйлап отурган жеринен ат айдап барган адам учкаштырып келген экен. Бер тобуак кароосуз калганга мөрү менен колу күпчүктөй болуп шишип кетиптир. Ошол айылдагы жөндөмдө бир карыяга баланы боздотуп жатып, чыккан акырегин араң салдырышты. Акыреги чыккан ас келгенсип, атка урунуп денеси аябай жанчылып калган неме апалап сыздап таң аткыча уктабай чыкты. Эртеси жолго чыгышты. Эгер бала соо болгондо Кылычбек аны жемелейт болчу, бирок абалын көрүп, кейиши ичинде калды. Өзүнүн кополугунан көрсүн деди оюнда. Өз кенжемеле алып келгенде Айгашка биринчи келмек экен аттың, деп катуу өкүнүп калды. Антке менен өкүнүчүнүн кубанычы күчтүү. Башта чыкпай жүргөн Айгашкасы бул жолу байгеге илинип берген үчүн ал биринчи кудайына, экинчи Айгашкасына ыраазы. Анан тагдыры менен Осмонго ыраазы. Азыр жолдо анын бир ою барып Сарыбекти табалашты. Анын жайдан берки асылганы акмакчылык экенин өзүнө сездиришти. Аябай өкүндүрүштө болуп баратты. Агам оку канбаса, ылайыгын келтирип, атасы алдында адепсиз шылдың кор, ошол үчүн күнөөкөр уулун жекирип тилдеп алууну ойлоп баратты. Кылычбектин көңүлүнүн тереңинде дагы бир кичинекей өкүнүч бар. Кечээ кечинде Айгашканын байгесине тийген бир радиоприемник менен бир тайды 50 сом пулду бөлүшө албай, Осмон экөө бир топ жаңжалдашкан. Ырас 50 сомду алардын колуна тийгизбей сугат дешип, аракка суусаган жигиттер жууп кетишкен. Чатак калган радиоприемник менен тайды бөлүшүүдө болду. Осмон айтат: "Муногу радиону сен ал. Балдарыңа эрмек болот. Бул жылкы баласын мен мал кылып алайын. Макулбу, ошентели?"
Ha Kılıçbek gömbeyt. Radyo priyomlukta ölük buyum dep jaktırbayt. Taydı gözü kıybay kıyılat. Handa Osman, hay, bu özü kımbat buyum. Satsaң 2 taydın kunu bolat. Hay alsaңçı, hattın esi de berip atam sağa. Deyt. Kımbat ekeni Kılıçbek dele bilet, birok anı satat elem dep жүрgüçö tigi tay gözü bar mal emes be. Oşoğa kıyılat. Osman'dı sözünden karmap kıcırlana süleyt. Handayın bilsen özüň niye albaysın? Hevin tabasın go. Al, satıp turup bir emez 2 at alasın. Birok Osman da tayga gözü kızarat. Sözden aldırganına жооп taба alabay mukaktanıp kolun silket. Hay joal guray, rassa kejirneme bilen. Degi sen alçı barın. Geçtim men. Çıkpagan atın çıkarıp berse de görbeysin bu onu. Adamga jakşılık kılıp beker. Kılıçbek'in sakalı titrep ketdi. Hay Osman, domat kılva sen. Çıkpagan attı dep. Emne mildet korkulasın adamda. Mildet korkulbaganda seniki jakşı mı? De Osman da akşında da. Julunup kelip taydın noktadan aldı. Gele ber. Oşonçoluk akın bar menin da. Kılıçbek çataktaşuğa batınmadı. Ey bayır bulgur. Jangsağыңды koy, alçı senele. Dep argasız jеңилip bergen. Emi jolda Osman'ın jeteginde geletkan tayga ulam göz kıygın salıp içi açışat. Kap. Minti baygege ilinerin bilgende bir önü ol jogo teң ortak kılbay. Hatımdı özmele taptabay. Eldegi mençik attарды колхоз сатып алары кеч көздө бир отоло аныкка чыкты. Кылычбектин айласы ошондо чындап кетти. Эт планын толтура албай калышат да, элдин менчигине асылышат. Андан көрө өз малдарын жазгы жутка кырып таштабай жакшылап багышпайбы? Бу жорок ушул жерде эле чоңдордун чыгарганы деп туталанды. Төмөн казак туугандарына барып келди. Айырда да менчик аттар ортого өтүп жатыптыр. Ошол жакта колхоз ат алып жатабы? Деп Фрунзеде окуп жүргөн ортончу уулуна кат салдырып, аяктан да ошондой эле кабар алды. Мына, алды качан айтпадым беле, чала болот. Деп бир жактан Сарыбек жанын күйгүзөт. Ушу куру кежирликти таштабайсыңбы? Бер, азырда кеч эмес. Ат этинен түшө элек, союп таштайын. Кылычбек нары ойлоду, бери ойлоду. Акыры колдон кетер болгон соң деп бир эсептен Сарыбектикинде туура көрдү. Бирок айгашкасынын кызыл ала болуп союлуп жатканын, учасын өзү мүлжүп отурганын элестеткенде бүткөн бою дүркүрөп, төбө чачы тик турду. Аны көргүсү келбеди. Андан көрө көрпөйүн да күйбөйүн колхоз алсын деди. Колхоз аттарды четинен алып кирди. Аны көргөндө Кылычбек торго түшкөн балыктай тыбырчылады. Бул эмне кылганы? То эле атсыз кантип күн кечирет? Жадегенде айгашкадай күлүктөргө тийбесе боло. Деп ызаланды, туталанды. Bir günü geçinde Kılıçbek taş üstünde oturgan. Sarıbek atçan geldi. Katuğu geldi. Atın terekki bayladı da kırda turgan aygaşkanı akşıya ber karab alıp atasının mangdayına toktadı. Kılıçbek ağa göңүл burbagansıp jertiktegen boyunca baş götürgön jok. Boğurup kansıp Sarıbek kamçısı menen ötügünün konçun çapkılap biraz unçukpay turdu da anan. Bu aygaşkadan kutulabız bu je jok bu? Dep bak etti. Kılıçbek uşul söz çıgarın gütkönдөй çocuğan jok. Jayıgına başın götürdü. Emne olup ketdi? Sarıbek burkan şarkan düştü. Emne olup ketdi? Elge jurtga şıldың bolup ölmey bolduk. Hatyň ekөөň berde düýne kapar. Ha men uyat bolup bittim. Kim kaldı? Sarıbek'in atası kaldı. Günde söz diyet. Namys artypby, at artypby? Oylasaň bola biýakdagy kişi da. Aňraňdabay süýle. Dedi Kılıçbek tüzölüp uğluna tek karap. Sarıbek tartına düştü. Jo, anan gündele pravleniýede aýtşat. Eldin bar atlaryny ötkörüp bütüpdir. Biz ele gejillikinde çegi bar go. Hem ne bolsa da yer menen bolgon jakşy emespi? Jogot joşulatdy degi ırı sagıp dursa da. Kılıçbek emne getir joş tartıp ülüröýdü. Makul dep günk etdi. Sarıbek dagı bir top söz aýtmakçy ele aýtpay kaldy. Kirpik kakpay tikileyip jatkan Kılıçbek tün bir okumda akırın surulup töşökten turdu. Kempiri tuybadı. Teşi jok erinderin puf dedirip uktap jadat. Kılıçbek kepiçen kiymekçi bolup tıvış çekiştip koyot dep kayra giybedi.
Жегдеден балчан, жылаң аяқ мышықча бүжірөй басып барып, сарыбектер жатқан бөлменің қалғасына құлағын тосты. Алар ича ұқтап қалышқан ұқшайды, чүні құлбайды. Қылышбек қайра қайрылып келді да, төшек аяғында жатқан кепішін қоңылтақ киіп, чепкенін желбегей салынып сыртқа шықты. Асман чайыттай ачық. Отырып шыққан ай чоң шашке болып, үркөр түштен қыңқайып қалған екен, уақыт болып қалыптыр деп, өзінше көбіреді да, дәлістегі тегірменге деп тазалап қойған будайдан жем баштыққа 5-6 құчтап салып келіп, айғашқа қайылды. Анан өзі үйге кіріп киіне баштады. Ушул учурда кемпири оғынып кетті. Ақырын, үнчық ба, тұр, деді Кылычбек, бұтын мағасыға сала албай шашқылақтып жатып. Эмне болып кетті? Эмнен эмне қыласың? Тұр, маға құржындайырда. Нан салсаң болды, башқа оқат деймі қайдан. Кемпири ештемге түшіне албай аң-таң. Ой, денің соғы, жеті түнді қайыққа? Ешің болбасын, бол дес. Кемпири тұрып, кемселінің жүнтігінен күкір шылдыратып қалдылы, Кылычбек, «Ой, арба құрғыр, жарық қылба», деп ачулы көреді. Жүрегі алып ұшып лақылдаған Кылычбек, айғашқаға мингенде араң есін жейді. Жағасын қармап, тобылып тұрған кемпіріне, «Кеттім, қазаққа. Bir aydan кейін өзім қауар берем. Сұрағандарға білбеймді. Қош, аман есен тұрғыла», деді да тезгін қақты. Айлан шыққанша урудай ақырын бастырып барып, четкі үйден өткен соң атайы елчілікке шайланып шыққандай шаңданып, төмен ең талағына көздей шартылдады қатуы жүріп кетті. Асманда жай қалқыған ай, бұл сырду жолаушыны таңырқай тіктейді. Сүтке жуынғандай мағдыраған теревел бірдемеден шек туғансып, құлақ төшіп тұнжырайды. Жоғыры тоудан қардың суық илеви ұрып, ауа чайрық тырма салқын. Артынан қуғын келшудей болып, Кылычбек дала жерге чейін өткен жолын қылчақ қаранып, өрөп күген демін басалбай барды. Айылдан алда қанша ұзап кеткенде ғана көңілі кішіне тынчып, қылған ішіне баратқан мақсатына ақыл жүгіртті. Қазақ туғандарға барып, бір айча жатып алайын. Қан терекен қалқосың. Чауалат дейсің бе, жадақанда қайра өзіме қалтырышар. Алчақтай басқан айғашқанын үстінде чайпалып, екі жағын қыранды, ең тала тынч түнді дүпөдіп дүбірт салған жалғыз өзі екенін көріп, жан жырғатар еркіндік сезді. Ердемсіне чалқылап, чепкеннің өңірменен тізесін қымтылады да, үзөңгіні чирине теп, үн шығара көрсініп қойды. Тура өткен жолға жетіп қалған білім, аңғыча төменді дүмбүйген дөбечөнің далдасынан балбылдап жанған екі көз жар қетіп шыға келді. Кылычбектің денесі мұздап, жүрегі шу етті. Қуғыншы қаршы алдына шыққандай болды. Құдай өзің сақтай көр деп, алдынан түш келген жылғачаға кіріп, аттан түше қалды. Машиненің дүрілдеген үні олды. Екі көзі чашқан жарық түнді көзіп, қачқын іздеп жүргендей тияқ-пияққа соймаңдайды. «Өк көзіңі бәлее келгір», деді Кылычбек көрініп. Екі тізесі майда қалтырап тұрды. Машине өтіп кетті. Артында дағы бірдемесі келатпасын деп ал дағы бір азға күтіп тұрды да, ештеме көрінбеген соң анан аттанды. Жанағы жан жырғатқан еркіндік жылғада қалып қалғансы да, Кылычбек қуғындан қачып баратқан орнын авалына түшті. Көңілі ұйғы тұйғы болып, ынтыны өчі баштады. «Қайта баратам?» деген сұрауы мына ұшында башына кірді. Чоң сайдың ішіне шоқым салып ағып жатқан өзенге келгенде айғашқа су ішіп тұрып қалды. Орақандап көбік чачып, түрмектелген толқындардың қара сұр жоны ай нұрына жылтылдап, бейі кемерде көр шар ұрса, шары құлақ тұндырып, суының көрініші сүрді. Судан өтіп Кылычбек дағы бір тай чауым жерге барды да, кішіне арықтың жегіне түшіп, атты чылбырына бір бұттап тұшап, отқа қойды. Айғашқа чалық қандыр емес бірақ, өзі бір аз тыным алып, ойын жинақтамақшы болды. Құржынындағы нандан бір сындырып, арықта құлдырап ағып жатқан суға малып жеді. Анан қияша жерге жан баштады. Қайда баратам деген сұрау ойына дағы келді. Қазаққа барғанда айырділіп яқтайды. Қайда бар башқадам. Ал өзін қачқын ойлап кетті, бірақ қанчалық ойланса да, башына жиынтықты бір ақыл кірбеді.
Барар жақ көздөгөн максат түн караңгысына чулганып, жол көрүнбөдү. Эмне кыларын билбей айласы түгөнүп, ойсуз, кыялсыз тунчурап жата берди. Канча убакыт жатты билбеди. Бир маалда «Ооро!» деген каардуу кыйкырык чыкты. Кылычбек чочуп кетип ордунан атып турду. Куугунчулар байкатпай курчап калгандай жүрөгү оозуна тыгылды. Алактап чар тарабын тегирине каранды. Тээ төмөндө анын барар багытын кесип чиргелешкен жылдыздуу тамдар жылып баратат. Атаң көрө деп үшкүрүп жиберди Кылычбек. Боюз турбайбы? Ал кайра отура албады. Түнчүм көнгөн ээн талаада ага жай бербеди. Ал атына минди да эми кайда барарын билбей делдейип турду. Канталап кызарып, күндүн көзү көрүндү. Үйдөгүлөр туруп, ар ким өзүнө тиешелүү тиричилик менен күймөндү. Кылычбек атын токуп жатты. Карбаластап шашканы менен кыймылдаганы алсыз, жай. Көп жылдан бери сандыкта жаткан күмүш чабуулуу көмөлдүрүк куюшканын алдырып такты. Айгашка алчыланып көркүнө чыга түштү. Кылычбек 3 кадам кетенчиктеп, аны бир азга тунжурай карап турду да, анан ининен тынды. Үйдөгүлөр чайга отуруп калышкан эле Кылычбек кирип, жаңы чепкенин кийди, кадада илинип турган камчысын алды. Күн чыкпай кайда жөнөдүң? Чай ичсеңчи? Деди кемпири. Айгашканы колхозго берем деп оң эле жооп бермекчи болду ал. Бирок каңырыгы түтөп үн чыга албай чыгып кетти. Айгашканын дөбүртү алыстап барып өчтү. Сарыбек күлүп калды. Чарыктык, алжыганын кара. Атты өткөргөнү баратат да, жасалгыла токуп алды. Аны кайра жөө көтөрүп келеби? Баса, жана эмне айтпадың? Деп өкүнүп калды апасы. Сарыбек жумушуна аттанганы жатканда Кылычбек айгашкасын минип кайра келди. Аттан түшүп чылбырды ыргытты. Ме, өзүң ал бар. Үнү каргылдана түштү. Мен болбойт экен. Бурулуп карабастан үйгө кирип кетти. Сарыбек атасынын артынан элее карап кичине турду да таңдана жылмайды. Анан айгашканын үстүнөн ээр токумун сыйрып таштады. Атына минип аны коштоп жөнөп кетти. Кылычбек алдындагы дастарканга карабады. Азиз жандан бетер тунарган көзүн ирмебей айгашка турчу дересени тиктеп, селейген бойдон отурду да калды. Бир окумда ал капелеттен чочуп кетти. Алактап ордунан ыргып турду. Ой, айгашка кете элекпи? Сарыбек кана. Жооп кайтарууга үйдө эч ким жок эле. Ал алдастап эшикке жүгүрүп чыкты. Кемпирин артан күл төгүп келаткан экен. Ой, айгашка кана? Деп ага жапырылды Кылычбек. Сарыбек кетип калдыбы? Ал да качан эле кеткен? Эмне болду дагы? Кылычбек анын суроосун уккан жок. Теректердин түбүндө жаткан ээр токумду көрүп алып, Кудай урганда үшүнтмөк белең деген бойдон этек жеңин далбактатып, Сарыбек кеткен багытка күржүңдөп чуркап жөнөдү. Кемпири дагыран кармаган калыбында оозун ачып туруп калды. Күйүккөндөн каны бетине тээп, кара көк болуп түтөп, тери мойнуна куюлуп Кылычбек Сарыбекке айыл чети көрүстөндөн жетип токтотту. Башка сөз сүйлөй албай күчүлдөп, ой, дейт. Дагы эмнени чыгардың? Деди Сарыбек үлүрөйүп. Кылычбек анын үлүрөйгөнүнө көңүл бурбады. Тез эле келип, айгашканын мойнуна артылып, бер тынымга шалдырап турду. Анан демин баскан соң, Кудай урганда тарс эстен чыгарган турбаймбы? Деди аттын жалжылдаган көзүн тиктеп. Аны менен гана сүйлөшүп жаткансып. Эмне келдиң? Деп Сарыбек чыдамсыздана кайра сурады. Кылычбек анын суроосун укса да түшүнгөн жок. Маңыруу түрү менен бер карап алды да, айгашканын башын кучактап, эки манжасын анын ууртуна салды. Ошондо муңкана сүйлөдү. Айланайын асылым, кетип баратасың. Ырыс кешигиңди таштап кет асылым. Аттын шилекейин алып жалады. Анан кынынан бычагын сууруп чыгып, ыйык жалынан бир талын кесип алды. Сарыбек кабагын чытыды. Болдубу? Деп корс этти да аттын башын бура тартты. Кылычбек жалдырай тиктеп туруп калды. Көзүнө ысык жаш тегерене түштү. Сарыбек узап кетти. Арттан машина дүрүлдөгөндөн Кылычбек жол четине чыгып отурду. Машинанын чаңы басылганда соорусу күнгө жалтылдап, куйругу булактап, коштоодо бараткан айгашка кайра көрүндү.
Andan göz ayırбай телмирген Кылычбектин жүзүнөн эки сала болуп аккан жаш сакалына жетип жатты. Дагы бир машина өттү. Анын чаңы басылганда айгашканын карааны кайра көрүнбөдү. Тунжураган мүрзөнүн жанында тунжураган Кылычбек отура берди. Кылычбекти ошол күндөн кийин көргөн жандын зээни кейгендей. Адатынча таң заарынан сергек туруу жок, намазга деле көңүлү чаппагансыйт. Анын кереметинен түңүлгөндөй. Там башына чыгатта айгашкага четинен алып бере баштаган үймөк беденин ойгуна бүрүшүп отуруп алат. Күндү ош жерден тосот, ош жерден батырат. Анда санда ийнинен тына үшкүрүнгөнү болбосо, терең ойдун төпкүрүндө жүргөндөй тунжурайт. Кээде айрыны колуна алып, акырга чөп таштамакчы болот, бирок ал жерде айгашка жок. Кээде улагада жаткан атынын токулгасын, жабуусун кармалап, үңкүйгөндөн үңкүйөт. Көптө барып көзүн тунартып, уйган белин таяна үйдө турат. Үй бүлөсүнүн бирөөнө тырс этип үн катпай сыртка жөнөйт. Эки жакты карап, эшик алдында бир талайга делдее катат, анан кайра там башына чыгат. Айгашкасына кыштыктып жыйган беденин ойгуна кирип, жыйрылган кармыштөктөн бетер тумшугун койнуна катып бүрүшүп дагы отурат. Анда асанда үшкүргөнү болбосо, тунжурайт. Же ойлогон ою жок, же барар жак эрмек кылар иш таппайт. Бардык кубанычы, эрмеги, үмүтү айгашка менен кошо кеткенсип, ичи эңшерилип, көңүлү көңдөйлөнүп куулдойт. Турмуш койнундагы мурунку жылуу орду туш-туштан ыркырап, суук кирген жыртык алачыктын ичиндей муздагансып бүрүшөт. Аңылдаган элсиз сайда калгансып, энсирейт, жалгызсырайт. Айгашканы тамеки бригадир эминеп жүрө. Кайран аттын баягы кейпи жок, арык, жалтак. Чөгүп жүргөн Кылычбекти бул кабар оор уйкусунан тикен менен сайып ойготкондой кылды. Айгашкадан ажырагандан соң ал жашоонун кызыкчылыгынан түңүлгөндөй болду эле. Эми турмушта анын көңүлүн тарта турган да иш бар сыяктанды. Жазында жер жылганда денесине акырындап жан кирип, ченден кыбырай баштаган курттай Кылычбек да беденин ойгундагы ордунан козголду. Бригадир минген ат качан оңчу эле? Жолдон атчан, эшекчен же жөө адам жолукса деле жанаша берип, токтой калат. Көчөдө баратса деле үйлөргө бурула берет. Качан тизгин тартып каякка бурат деп, үстүндөгү олчойгон ээсинен буйрук күтүп, эркин кадам шилтей албай, атырылып өктөм жүрө албай так болот. Кирели кечке бир талаага иш үстүндө барса, бир башкарманын конторуна келип жаны тынбайт. Көчөдө бекер жатып эсирген иттер куйруктан тиштеп асылып кордошот. Талаада бут алдында калып жаткан чүйгүн чөптөрдү бир тиштеп өтө албай шилекейи чууруйт. Кечинде келип какыраган аттарга кошулат. Алардын баарын атчы айылдын сыртына айдап чыгып, куусаң жерге таштап коет да, өзү же уктап жатып алат, же кетип калат. Ал жерде эмненин оту? Аттар бет алды шимшилеп, туш-тушка тарайт. Айылга кирип огородко түшсө, уйкусу бузулган ээси жекте дамбалчан далбактап, колуна айрысын ала чуркайт. Жетсе сайып, жетпесе ташка алып, сөөк какшата сөгүп тилдеп кубалап жиберет. Колхоздун бедесине түшсө, сороңдогон корукчу кууп барып камап салат. Шорту ат тепсендидеги чирик саманды кайсылап, кесеркен боюнча тура берет. Ошентип, мындай ат дайым кор. Хоп, байкуш айгашка, сенин тагдырың ушундай беле, деп санааркап отуруп, Кылычбектин жаны кейди. Арка сөөгү аркайып, кабыргасы каржайган айгашка, мени куткар ушул кордуктан, деп аны чакырып жаткансыда. Атаңдын көрү бригад, мага бир жолу карсың. Эртеси эртең менен ат сарайга келди. Ал келгенде тамеки бригадирдин 14 чамасындагы баласы жайдак айгашкага тырмышып мине албай жаткан экен. Жубарымбек, тур биякка, деди Кылычбек. Бала жалт карады да, кара сур чалдын каарданып келатканын көрүп делдейип туруп калды. Айгашка таанытып элем, тумшугун созуп окуранып жиберди. Кылычбектин жүрөгү мыкшыла түштү. Төз эле келди да, аттын башын кучактай, маңдайындагы кашкасынан жыттады. Буруксуган тааныш жыт, каңылжаарын өртөгөндө каны ысып кеткенсип бүткөн бою чымырады. Асылым.
Муңканган үнді ұғып бала таң қалды. Кылычбек кетежіктей беріп, аттың тұлқы бойын жақшылап қарады. Айқашқа ішінілі еттен түшкен екен. Баштағы жылтылдаған тасқыл жүні, үрпөйінкі, тауында тұрчы кездегі қындия тартқан құрсағы еме салаңдап бош, жал құйрығы сұйылғандай, қысқарғандай. Бала чалдың еріндері титреп тұрғанын көрді. Кылычбек қайры жақындап, аттың омыраусын сылап, жалын салалап тарап, бер топқа тұнжырап тұрды. Анан жүзін бұрып баланы қарады. Атаң қайда? Үйді, деп бала бақырайды. Атаң айта бар. Атасынан қалған өчі барсынбай, башқа атмайсың. Дағы бірдемелерді тапсырмақчы болды да, андан емне қажет дегендей қайра тоқтады. Анан баланы бұттап менгізіп, жөнөтіп жіберді. Мындан 3 күннен кейін кечінде Сарыбек, «Қайғашқаны уыр алып кетіптір, кечеден бері издеп таппай жүрішет», деген хабар уғызды. Кылычбек қорқып кетті. «Я», деп көздер алайды. «Кече чақ түштеле жоқ» дейді. Кылычбектің башы төмен шылқ етті да, ошо ойдан үнсіз отырып қалды. Бір саамдан соң қайра башын көтерді. Көздері қылыңдап, «Чала болот қалқосыңа», деді Сарыбекті табылай қарап. «Бір өнім малы аш болмақ біле?» Хаңғыча біреу құлағына «Айғашқан өзіңе келді», деп сүйіншілегендей болды. Кылычбек қуанып кетті. Мұлыңдаған бойдан ешікке жөнеді, сыртта түн қараңғы, терезеден жарық түшіп тұрған ақырын. Кылычбек тамда айлана басты. Айғашқа жоқ. Огород жақты қарады, айғашқа көрінбейді. Алдап қуантқан баладай Кылычбек ұмсынып қалды. «Қайдан келсін? Андай атты ешкім боқшатпас», деп ындын өчіп, ешік алдында көпке тұрды. Жаздыққа башы тигеннен кейін қандай уралды кен, қаяққа жоғытып кетті кен, деп ойлап, Кылычбек чындап күйіт тарта баштады. Көп жылдан бері тұрмыш оңылғаны, уыру деген балекет жоғыл деле. Қайдағы уыру? Ал біреу емес қо. Емне қылат? Сояуы? Жұрт içi азыр бейпілчілік қо. Анда сатауы. Қайда барып сатат? Шорту айғашқа. Дағы қандай оң бұқырдың қолына тиет. Қор болат екен қо, қайранат. Ай, үйін күйген уыру. Сеннен көрі ұшыл қалқасты жүргені жақшы емес біле. Емне олат? Деп, ечі тұз құйғандай açышып жатты. Түн бір оқымда ұйқыға кетті. Ертесі Сарыбек жаңы қаварап келді. Айғашқаны уыр албайлы, күліктігіне қызығып бір бала ұшақта бір тойға мініп кеткен екен. Келіптір, бригадир өзі мініп жүргенін көрдім. Кылычбек сүйінген да жоқ, чочылаған да жоқ. Тек бірдемеден аябай жадағандай. Алдабай құшым, деп алды. Анан оор үшкіріні өзінше күңкілдеді. Ошондан көрі уыр еле алып кетсече.